прибыли где-то 14 тысяч долларов. Франшизаны сатып алууга ошо макул болуп сатып алгам. Бул долбоорго $1 миллион ашуун каражат сарптаганын айтып берген. Средняя выручка наша 1 700 000. Алмаз, мага 1 жыл срок берчи, 1 жыл. Мен акчамды иштетип кайра эмне кылсаң ошол дегендей эле. Мен Алмаз айттым, мен сага 1 тыйын бербейм да. Алдоо мындайча айтканда алдап коюшту да меничи. Эми баа семьяма $1 отуруп элекин, ишенесиңби Алмаз? Pure Northbrook ишканасы менен келишим түзүп, ижарага алгандар Айбашев Нурбек Ниязбекович жана Жумалиев Бозулан болгон. Булар менин акчамды алып, башка 2 мойка ачышты да. Ты не знаешь, сейчас какой я в жопе, да? Чөнтөгүмө 1 сом жок да азырчы. Мы в год будем оплачивать 44 миллиона сомов в год. А мен коркутушу булар үстүнөн вымогательство болуп атат. Коркутканда ошентип айтып койбу, Албети жок неме такыр. Кийин угроза башталды. Камчыбек Кыдышевичтин адамдарын кошуп, мени коркутуп. Ошол учурда эмне үчүн франшиза келишими түзүлгөн эмес? Эртең мен барып Алмаздын үстүнө заявление жаздым. Жок, сиз УКМК боюнча менин сурооңума жооп алган жокмун. Сиз азыр Руслан Акун менен мамилеңиз кандай? Вкусно пахнет, как будто жвачка. Нажимайте на Нурбек Айбашев пена унаа жуучу жайлардын негиздөөчүсү. Ал өзүн ийгиликтүү ишкер, меценат деп тааныштырып, белгилүү тасма жаратуучу Руслан Акундун жакын досу экенин байма-бай айтып келген. Коомчулуктун сүймөнчүгүнө айланган Салам Нью-Йорк апамды издеп көк бөрү тасмаларынын продюсери катары таанымал Айбашев 15 жыл мурда эле бизнеске аралашып, ишкерлерге кеңеш берип, журналисттерге, блогерлерге кеңири маек берип жүрөт. Ошол эле учурда ал мени алдап кетти, убадаларын аткарган жок. Учурда $40 000 бербей жүрөт деген анын мурдагы бизнес өнөктөшү бизге кайрылды. Ал УКМКга арыз жазса да майнап чыкпай атат деп кошумчалады. Ийгиликтүү ишкер деп эсептелип келген Нурбек Айбашевдин коомчулукка белгисиз болгон жактары тууралуу алдыда айтып берем. Менин аты жөнүм Асия Соронбаева, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Нажимайте на розовый цвет. Бул видео 2022 жылдын февраль айында жарыяланган. Нурбек Айбашев белгилүү блогер Адилет Ногойбаевке унаа жуучу бизнес Айтылуу Пена компаниясы тууралуу баяндап берип атканын көрүүгө болот. Ишкер бул бизнести 9 жыл бою изилдеп келгенин, аны баш аягына чейин иликтеп болгону киреше жагынан гана жаңылганын белгилеген. Ал бир унаа жуучу жайдан күнүнө 45 000 сом таап атканын айтып берген. Ал эми айына 1 200 000 сом түшөрүн, 30% чыгымдарды кемиткен күндө да бир айда 900 000 сом таза киреше болорун белгилеген. Вот ровно месяц, да, кстати, как работает? Ровно месяц. Сегодня Сколько ровно месяц. принесло вот в этот месяц? Я Прибыли. 9 лет изучал этот бизнес. Это этапы строения, получается, документацию, как надо делать, да? Химия образования, то есть оборудование. Вот это все я в совокупности изучал, и я ошибся. Именно с выручкой. Да? Мы примерно планировали 900 000 сомов в месяц выручки, но мы заработали 1 200 000. Это в долларах сколько? Это в долларах примерно 14 000 долларов. Нужно отнять, конечно, расходы, 30%. Это 9 000 чистыми мы заработали за этот месяц только. 1 200 000, прибыли где-то 14 тысяч долларов. Из них, вы сказали, получается, чистыми где-то 9-10 остается. Да. Видеодо Айбашев Пена жана Тема аттуу брендтери менен тааныштырып, болочоктогу бизнес өнөктөштөрү үчүн франшиза сунуштаган. Тасмада анын шарттары айтылып, ачык жарнамаланат. То есть бизнес будет работать всегда. Следите за этим, поставки. Вот что за вами? Это За нами, получается, это наша репутация, как я до этого отметил. Получается, клиенты заезжают и видят единый стандарт везде, да, то есть везде одна химия, одно премиум качество, да, то есть наши франчайзи не могут использовать другую химию, так как качество превыше всего у нас. Ну, вас устраивает все? Да, я бы хотел еще несколько слов тут добавить. Да, почему мне вообще пришло в голову купить франшизу, да, именно тему. Потому что, видите, здесь все готово. Я сам человек, работаю где-то в другом месте, да. Мне тут удобно. Я поставил одного человека, и это само работает, да, сам по себе. И самый важный момент насчет качества, да. Ребята, темы, да, получается, они приезжают, все это контролируют, определенное качество. Чтобы постоянно было. Да. И самый важный момент вот насчет открытия тоже, да. Открытие провели и Бизнес заработал. Да, бизнес заработал прям сразу же, да. И тем не менее,
реклама очень важна, да? То есть Ну и я сам, репутация, да, да, самого человека. я сам на рекламу столько денег не смогу потратить, да? Но тем не менее в этом плане франшиза, она очень удобна. Бұл видеоны көрген Америкадағы қырғыз мигранты Айбашевтың франшизасына қызығып, аны сатып алған. Ал топтаған қаражатын она жуучу жайға сарптоо менен киреше табам деп жыйынтыгында алданып қалғанын айтат. Анын окуясына кийинчерээк кенен токтолом. Ага чейин франшиза түшүнүгү тууралуу учкай айтып берейин. Франшиза француз тилинен которгондо льгота дегенди билдирет. Ишкерлер үчүн бул даяр бизнес модель болуп саналат. Ага ылайык бизнес ээси же франчайзер ишкерге, франчайзиге анын бренди менен иштөөгө, технологияларды, стандарттарды колдонууга жана товарларды же кызматтарды сатууга укук берет. Мисалы, сиз жаңы ресторан ачып атасыз дейли. Ага бир аталыш таап отурбай, буга чейин элге таанылып, бренд болуп калган атты кое аласыз. Ал үчүн бизнес ээси даяр иштөө стандарттарын атайын инструкция берет. Бул үчүн паушалдык төлөм төлөшүңүз керек болот. Жана ай сайын белгилүү бир сумманын же кирешенин кайсы бир пайызын төлөп турасыз. Бул роялти деп аталат. Иш жүзүндө сиз франшизанын каржы маселесин, келишимдин шарттарын изилдейсиз. Андан соң франчайзинг келишимин түзүп, даяр бизнес модельди алып иштетесиз. Ошол компаниянын брендине, технологиясына, инструкциясына жана интеллектуалдык менчиктин башка объектилерине укук аласыз. Ошентип франчайзердин бизнес стандарттарына ылайык иштесеңиз болот. Кыргызстанда франшиза иштетем деген ишкерлер үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Жеке ишкер же жоопкерчилиги чектелген коомдун каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгү. Эгер компания же юридикалык жак аркылуу иш алып барсаңыз, анын уюштуруу документтери, жетекчинин же менчик ээсинин паспорту, салык төлөөчүнүн идентификациялык номери, банктык реквизиттери. Эгер франчайзер талап кылса, имаратка же жайга тиешелүү болгон документтер, ижара келишими же менчик укугу тастыкталган документ. Мындан тышкары кол коюлган франчайзинг келишими дагы талап кылынат. Аны коммерциялык концессия келишими деп дагы атап коюшат. Эми Адилет Ногойбаевдин пена тууралуу видеосун көргөн Америкадагы кыргызстандык мигранттын окуясына токтолоюн. Америкага мен 2018 баргам. 2018 жылдан бери ошо Америкада эмгектенип жүрүп, ошол жакта иштеп жүрүп, анан ар бир мигранттын өзүнүн бир көздөгөн максат болот. Ошол максаттардын бири ошо Кыргызстанга бир инвестиция салсам, Кыргызстанда бир ишкерлик кылсам деген ойлорум бар болчу. Анан ошентип изденүүнүн аркасында жүрүп, YouTube, кадимки эле YouTube'дан Адилет Ногойбаев деген блогердин видеосун көрүп калдым. Ал видеодо ошо Кыргызстанда өзүн өзү жуучу автомойка деп коет, орусча айтканда ошо автомойкаларды салып аткан Нурбек Айбашев деген адамдын видеосун көрүп калгам. Ошо Адилет Ногойбаевдин эмесинен, сюжетинен. Америкада жүргөндө эле, иштеп жүргөндө эле. Иштеп жүргөндө эле ал жакта болчумун. Бул 22-жылдары, 2022-жыл болчу. Анан көрүп калып, видеодон көрүп, анан алардын калкуляциясын, алардын иш жүргүзүү ыкмаларын көрүп, анан франшиза деп коет. Бизде кийинчерээк эле бул түшүнүп келди окшойт, бирок Америкада бул франшиза аябай кеңири таралган. Франшиза сатып аласың, даяр бизнес сатып аласың. Даяр бизнести компания өзү иштетип берет, кандай бир процентин алат дагы, калганын пайдасын ушул франшиза сатып алган адамга берет да. Анан мен ошол максатты көздөп, ошол жакта чогулткан, ошо 5 жылда чогулткан акчамды, жетпеген акчамды досторуmun алып, карызга алып, ошентип анан ушул франшиза сатып алайын деп, дээрлик $250,000 8 жылдык, 10 жылдык договор менен 8 бокс мойка сатып алгам, автомойка. 8 бокстун ошо 50% акциясын сатып алгам. 50% акциясы ошо 4 бокс болот. Эми ал жерде жалпы жолунан 4 бокс деп айтылат, бирок кирген машинанын түшкөн акчанын 50%-ин бизге беришмек да. Анан булар менен сүйлөшүү жүргүздүм. Сүйлөшүүдө ошо WhatsApp тиркемеси аркылуу сүйлөшүү жүргүзүп, сүйлөшүүдө булар баардык калкуляцияны көрсөтүшкөн, мынча суткасына мынча машина кирет, мынча машина жуулат, айына мынча акча чогулат, мынча процент 30-тан 40%ке чейин расход болот. Анан кийин
калган акчанын тең жарымын сиз пайда катары көрөсүз. Ал акчанын суммасы 8 миңден 9 миң долларга чейин айына табасыз деген бир конкреттүү бир чечимдерди көрсөтүшкөн мага. Анан бул суммалар айтылгандан кийин эми баягы биз өмүр бою эле мигрант болууну каалабайбыз. Анан бир ишкерлик кылалы деп, ушундай франшиза сатып алалы деп бул жерге акчабызды, чогулткан акчабызды өзүбүздүн мамлекетибизге кандайдыр бир жумуш орундары түзүлсүн, кандайдыр бир налогдор мамлекетке төлөнсө дагы биздин пайдабыз болот деп мен анан албетте өзүмдүн пайдам үчүн баягы франшизаны сатып алууга ошо макул болуп сатып алгам. Анан сатып алгандан кийин иш жүзүндө андай болгон жок. Бардык барактар, бардык отчеттор бар менде. Айына канча эме кылышкан, канча расходторду кылышкан, канча деген акчаларды эми кандай билбейм, эми канчалык деңгээлде булунун чындыгы бар. Ар кандай расходтор жазышкан, ар кандай бул жерде ар кандай сандар жазышкан, бирок эч кандай эмелери жок. Мындай орусча айтканда доказательстволору жок. Анан ошентип жүрүп, булар иш жүзүндө мага эч кандай доступ беришкен жок. Камера күнүгө канча машина. Булар өздөрү көзөмөлдөп аттыбы? Өздөрү негизи, бирок өздөрү көзөмөлдөп. Негизи франшизанын иштөө процесси ошондой да. Булар компания royalty деп коет. Royaltyны да өздөрү кылышат, операционный иштерди да өздөрү кылышат. Өзү жаза берет. Анан болгону сага пайданын санын эсептеп беришет да. Анан компьютерный доступ болот деген. Мисалы, онун базасы бар өздөрүнүн. Мисалы, канча акча кирип атат, канча акча чыгып атат. Ал иш жүзүндө аткарылган жок. Ар бир бокстун үстүнө камералар коюлган, ошол бокс камераларга да доступ беребиз деген аны да аткарышкан жок. Анткени аткарылбаган себеби биз ал жерден биз күнүгө канча машина кирип атат жана канча машина жуулуп атат, биз аны көрүп турушубуз керек болчу. Чыныгы кирешени көзөмөлдөй алган жоксуз. Чыныгы кирешени көзөмөлдөй алган жокпуз дагы. Булар айтылган 8 миң доллардын бири да жок бул жерде. Айына мага сом менен эсептегенде мына 188, 251 миң, 196 миң, 213 миң ушундай 2000-3 миң доллардын тегерегинде берип атат. 2000-3 миң доллардын айында. Ошондо сиз 2022-жылы 250 миң доллар толугу менен бүтүргөнсүзбү берип? 2022 жылдын башында берип баштагам. 2022 жылдын аягында ошо бир 5 ай аралыгында мен 250 миң долларды толук бергем. Алмаз Садыров өзү АКШда болгонуна байланыштуу франшизаны сатып алуу боюнча иштерди иниси Бекболсун Төлөевгө табыштаганын айтты. Менин колумда 3 тилкат бар. Анда Пена компаниясынын финанслык директору Бектур Чокморов Бекболсун Төлөевден акча алгандыгы тууралуу жазылган. Алгач 19 апрелде дароо 90 миң доллар, анын эртеси 15 апрелде 35 миң доллар, ал эми 8 июнда 56 миң доллар алганы айтылат. Мындан тышкары 1 июлда 19 миң доллар, ал эми акыркы төлөм 12 октябрда 40 миң доллар түзгөн. Бул тилкаттарда Пена компаниясынын мөөрү басылганын көрүүгө болот. Ошентип 2022 жылдын апрель айынан октябрына чейин Төлөев Чокморовго 240 миң доллар төлөп берген. Айтмакчы, Пена компаниясынын ошол кездеги финанслык директору Бектур Чокморов Адлет Ногойбаевдин видеосунда бар. Нурбек Айбашев аны алгачкы франчайзи деп тааныштырат. Адлет, я хочу познакомить с Бектуром. Он первый преобладатель нашей франшизы «Тема». Кто поверил, да? Да. В эту тему. В эту тему, да. Да. И лозунг у нас «Я в теме». Мне сказали до этого, что какая-то старая мойка здесь была, да? Да, Это правда? да. Из 4 боксов. Да, здесь мы мойка была, мы ее взяли в аренду и сузили, сделали из 4 3. 3. Да, чтобы она соответствовала по стандартам темы, все это, и чтобы мы попали под эту тему, да, получается. Бектур Чокморов өзүнүн Facebook баракчасында финанслык директор кызматында 1,5 жыл иштегенин, 2024 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин Артвин курулуш компаниясынын жетекчисинин орун басары катары иштеп атканын маалымдайт. Ошентип 2022 жылдын апрель айында эле төлөмдүн жарымы берилген соң Бекболсун Төлөев менен Нурбек Айбашев түптөгөн Дениза жоопкерчилиги чектелген коому пайда болот. Жеңил унааларды тейлөө жана оңдоо иштери менен алектенген компания юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн. Бирок франшизанын эң башкы жана маанилүү документтеринин бири болгон бизнес өнөктөштөрдүн мамилесин жөнгө салган франчайзинг келишими түзүлбөгөнүн Садыров кабарлайт. Башында биз учредительский мындай тастыктама юстиция министрлигинен жазатканбыз. Андан кийин
жазаткандан кийин булар Highland Capital'дан $1 миллион биз кредит алып атабыз. Азыр биздин мойканы ошо жака бир аз күрөөгө коюп туруш керек болуп атат. Күрөөгө коюп турган себептен бир аз 1 жыл күтүп турсаң, 1 жылдан кийин өзүңө оформление кылып берем деген, бирок аны да аткарган жок. Анан аткарбай туруп, мындайча айтканда менин дивидендтеримди, менин түшкөн пайдаларымды мага эч кандай алдоо, мындайча айтканда алдап коюшту да меничи. Булар ошондо Пена деген ОСОнун өкүлдөрү болуп атат да, Чокмооров, Айбашевтар. А сиз жана франшизага киргенде сиздин атыңызга эме Денизаны каттап атат да ошондо, туурабы? Ошондой болот. А Дениз аркылуу Биз пайда кирешелердин пайдаларды ошо Денизага эмете отургузуп атат да, которуп атат да буга. Ооба, ошондой. Бул ошондо мындай франшизаны түзүү боюнча келишим жок ошондо. Франшизаны түзүү боюнча келишимди бир аз кечиктирип кылабыз деген, бирок аны да аткарган жокпуз. Анткени ошол мен алып аткан мойканы дээрлик 100% колдонбосун булар ошо Highland Capital деген фирмадан $1 миллион кредит алып атабыз. Ошо жака бир аз күрөөгө коюп туруш керек болуп атат. 1 жыл күтүп тура аласызбы дегенде мен макулдугумду бергем. Андан кийин ошо ал нерсе аткарылган жок да. 1 жыл деди, бирок 6 айдан кийин дагы оформление кылып беришим мүмкүн деген, бирок аны да аткарышкан жок. Ошол эле 2022 жылдын этегинде Пена компаниясы Садыров айтып өткөн Highland Capital фондунан $1 миллион инвестиция алган. Бул тууралуу Экономист KG басылмасы маалымдаган. Макалада 4 объект иштеп баштаганы, дагы 5 салынып атканы жана 3 унаа жуучу жайдын документтери даярдалып атканы баяндалат. 4 ай эми бардык жумушка баягы каникул берилет да. 4 айда бүтүрүп берүү убадасы берилген, бирок 4 ай эмес, 1,5 жылда менин алган франшизамды ишке киргизип беришти да. Ошондо мен акчаны бергенден кийин почти 1 жыл, 1,5 жылдай убакыт күттүм да. Эч кандай пайда көргөн жокмун. 2022 жылы сиз толук берип атасызбы ар кайсы айларда, 2022. Анан булар 23 жылы август айында ачып атат да, 19 августта ачып атат. Анан ошондо сиз 2022 жылы толугу менен кутулуп атасыз акчаны, 1,5 жыл күтүп атат, 1,5 жылдан кийин берип баштап атат. Айына $2 миң, $3 миң берип баштап атат. Ошо менен бир убакта ошол кредит алабыз деп туруп токтотуп, ошол учурда выплата жокпу? Анан мындай болду. Биз мындай болгонбуз. Эгер бизнес жакпаса, 1 жылда акчаңды кайтарып берем деген ортодо келишим бар болчу. Сөз менен. Сөз аркылуу эле. Бул берип атат мага 5 миңден, 10 миңден. Мен баягы крупный бергем да, сразу 135 миң бердим. Андан кийин $19 миң бердим, $56 миң бердим. Бул анти берген жок мага. 5 миңден, 3 миңден, 10 миңден, 7 миңден ушинтип берип атат. Качан берип баштады бул? Бул ошо 24-жылы сентябрь айынан берип баштады да. Анан 25-жылы кутулуп атат. Бирок менин дивидендимди бир жылдык упущенный выгодан айтып атпайсызбы? Выгода. Бирок мен 1,5 жыл күтүп атам да булардычы. 1,5 жыл ачылышын күтүп атам. Булар эч кандай доступ бербей, эч кандай эме кылбай туруп, анан мындайча айтканда, мен дивидендимди булар мен акчамды жөн эле колдонуп туруп эле кайра берип койгондой болуп атат. Булар менин күткөн ортодогу убактымды текке кетиришип атат. Сөзүн аткарбай, калькуляцияны мага көрсөтпөй, мындайча айтканда алдоо жолу менен мен акчамды иштетип кайра не кылсаң ошол дегендей. Садыров анын ири суммадагы акчасын Айбашев франшиза деген шылтоо менен алып, иш жүзүндө пайызсыз пайдаланды деп эсептейт. Кийин бул бизнестен баш тартканда ага берген каражатын созуп атып, бөлүп төлөп араң кайтарып алганын айтат. Франшиза иштеп баштаганча 1,5 жыл күткөнүн, ай сайын убадаланган $8 миң ордуна $2-3 миң гана алганын айтып, нааразычылыгын билдирди. Бул экөө сүйлөшүлгөндө мен айткам, байке, мен сизди 1,5 жыл күттүм. Мейли, ал күткөнүмдү эсептеп эле коеюн. Анан 1 жыл иштеттик. Да, акчаны кайтарып бердиңиз. Бирок сиз менин ошол убактымды текке кетирип, сиз хотя бы менин ошол дивидендтеримди берип коюңуз. Сиз айына $8 миң табасыз деп мага калькуляция көрсөтүп, ишендиргенсиз. Ошондо 8 миңден 10 айың 80 миң,
2 айың 92 миң. Булар мага мейли 30 миң берсе дагы нар жакта 62 миң разница чыгып атат. Ошону мага бериңиз. Ошондо сиздин да ичиңиз оорубасын, менин да ичим оорубасын. Анткени мен да бул акчаны менет кылып тапкам. Эки жакта. А сиз Америкада эмне иш кылчу элеңиз? Америкада мен эл катары эле трак айдачумун. Трак айдап эле. Чогулткансыз анан, Ошентип чогултуп, жетпеген акчаны достормон алып, ушундай эме кылып чогулткам да. Анан мындай карап келгенде бул жерде анын кылганы туура эмес болуп атат да. Мен айттым, ушундай кылалы. Сиздин да ичиңиз оорубасын, менин да ичим оорубасын. Мен 1,5 жыл күткөнүмдү мейли аны кечирдим. Десем башында берем деген. Андан кийин уже билгениң кылып ал, каяка барсаң ошол жака бар. Сөзүнө уже ишенбей калдым да кийинчерээкчи. Булар айына 8 миң доллардан, мисалы күнүнө 600 машина жуулат деп, выручканы эсептеп, калькуляцияны чыгарганда айына 8 миң доллардан табасыңар деп мага калькуляция көрсөткөн булар. Мынча машина жуулап атат, тигинче машина жуулап атат деп. Андан кийин булар мага 30 миң доллар берип атат. Мындайча айтканда айына 3 миң доллардан берип атат да. Айына 3 миң, 2,7ден берип атат да, 2700дөн эсептегенде. Анан нар жакта 5,5 миң, 5,300дөн разница чыгып атат да. Ошону 12 айга көбөйткөндө 62 миң болот да. 1 жылдыктыкын. 1 жылдык дивидендти. Анан мен 1,5 жыл күткөнүмдү айтпай эле коеюн, мейли деп сүйлөшкөнбүз, мейли аны эсептеп эле коеюн. Бирок сиз мага ошол дивидендтеримди баягы ошончо күткөнүм, анткени булар менин акчамды алып башка 2 мойка ачышты да. Башка 2 мойка ачып, меникин кечиктирип ачып беришти. Аны өзү деле билет. 2 мойканы мо Анкарада, анан дагы бир Абу-Езада бир мойканы кечиктирип, меникин кечиктирип, алардыкын бүтүрүп берди да. Болбосо мен алардан биринчи акча бергем. Анан ошол эсеп менен, бул эсепти мен айтып, буга айткам өзүнөчү, Нурбекке айткам. Айтып, ал берем деген башында. Берем деп анан. Качан айтты ошону берем деп, качан убадалады? 25-жылдын башында, январь, февраль айларында. Мен март айында бериңиз деп сүйлөшкөнбүз, андан кийин уже байланышка чыкпай, азыр мени бардык жактан блоктоп салган. Мындайча айтканда эми качып жүрөт да. Алмаз Садыров убадаланган, бирок ала албай калган пайдасын 62 миң доллар деп эсептеген. Бирок Айбашев менен 40 миң долларга келишип, эки тарап ушул суммага токтолгон. 2025 жылдын январь айында Айбашев менен Садыровдун сүйлөшүүсүндө Айбашев калган 40 миң долларды берерин убадалап, бирок 1 жыл күтүүсүн өтүнгөн. Ассаламу алейкум. Нурбек кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Барман, алмаз өзүң кандайсың? Жакшысыңбы? Шүгүр, жакшы. Нурбек байке, баягы вопросторду чечип алсак жакшы болот эле. Алмаз, мен берейин сен акчаңызчы. Мен да азыр жагдайды айтып берейин, офисти да тапшырдым да, азырчы, арендагачы. Мен балдарым баары, айттым мына студенттерим баары кетишти азыр жумушта. Алмаз, Нурислам, Бакеда аназ жумуштан кийин айлыктарды бере албай калдык да азырчы биз. Мен мындайча айтканда аябай кыйын абалда банкрот болуп калдым да, мына кыйнап отурмун мен. Всё мне встало, да, у нас сейчас. Азыр өтө кыйын ситуация болуп калды. Өтө кыйын ситуация болуп калды азыр. Не знаю, как вот решить, да, Алмаз. Эртерээк чечишип эме кылып алсак болот эле, Нурбек байке. Менин да туура түшүнүңүз, анткени эми башында силер баардык өзүңөр айткандай 4 айлык, 5 айлык каникул деп, андан 1,5 жыл созуп, анан 1 жыл ачып, анан баардыгын эсептеп келгенде мен мындайча айтканда аябай эле минуска кеттим да байке. Алмаз, сен да түшүнүп турам, мен жок деп айтам сага. Мен макул деп атам. Болгондо берейин, Алмаз, мен азыр берейин азыр. Баардык балаларда жумуштан айлык бере албай калдым азыр. Представляешь, Алмаз? Айлык бере албай, кредиттерим просрочка полностью кетип, азыр не знаю, азыр үйүмдү сатыкка койдум. Ишенбесең эме көрсөтөйүн. Себеби азыр эме болсом баардын кредиттерин, залогтору берилген да мачы. Ошол баары квартиралар кетет да. Ошондой болбосун деп өзүм үйүмсүз калсам дагы эме семьяма $1 отуруп элекмин, ишенесиңби, Алмаз? Ушундай эркектин ишине аргандай башка аргандай эме жагдай түшүп өткөн да. Сага да акчалар берип атканда элдерден карыз алар чалып атат. Качан бересиңдер? Мен просто сеникини биринчи орунга коюп туруп берип салдым да.
азыр инвестор издеп атам өзүм жаңы эмеге на весь дом фильтр коеюн депчи. Күндүгү встреча ар кандай адамдар менен жолугуп айтып берип, жаңы жылда эч кимде акча жок болду деп азыр. Билбей там эмне кылыштыр, башым маң болуп отурган кезимде азыр Алмаз чынын айтайынчы. Нурбек байке, мен сизден шаштырбайм, конечно, бирок ошол акчаны мага могу марттын бирине таап берип коюңуз мага. Мага да акча Мен берип. с удовольствием айтып атпаймын, азыр офисим бар го, офисимде жабылып атат полностью. Мен азыр сага марттын биринде деп туруп айтып ал, мен калбай калсам мен сага берейин Алмаз, бирок убакыт берчи мага. Убакыт бер. Мен как только бутум азмазып туруп эме кылайын, азыр мен үйсүз эч нерсесиз калып калдым, сени аңгылам депчи. Ничем осталось. Просто Нурбек байкем, баарыбызда эле кыйынчылык болуп атат, конечно, баарыбызда эле кыйналып атабыз. Просто сиз меникин билейин, ошентип бүтүрүп берип койсоңуз, 1 эмеге чейин, мартка чейин күтөйүн сизди. Мага 1 жыл срок берчи, 1 жыл. Мен вообще в жопе, да, ты не знаешь сейчас какой я в жопе, да, Алмаз. Вообще. Реально в жопе. Азыр мисалы ГКМга берсең дагы, аяка берсең дагы Алмаз, чынды айтайынчы, мага любой келип айтса да менде чөнтөгүмдө 1 сом жок да азырчы. Нурбек байке, да, азыр январь, февраль, март экен, билейин 2 айда Нурбек байке таап бериңиз эми, билейин мага да керек ал. Мен да үй алып, мен да окат кылыш керек биякта, билейин. Акчаларым эми пенанын акчасы деле көрүнбөй калды магачы. Вообще эчтеке көрүнгөн жок да Нурбек байке. Вообще өкүнүп атам мен, вообще билейин. Ушунча иштеп менет кылып, Мен өкүнгөнүн айтпа. ушунча менет кылып, акча таап, билейин, анан ортодон мен ушинтип эме кылып койгонуңарга кичине, билейин, вообще расстроен да, ачык айтканда. Алмаз, мен сага айттым да, если вдруг сен айттың эме кандай болуп калат, выручка болбосо, мен айттым сага акчаны кайтарып берем депчи. Помнишь, ошол сөзүмдө турдум, мен кайтарып бердим да Алмаз. Жок, кайтарып. Азыр үстүнө кошуп берип атасың. Анысын деле мен жок деп айтам сага Алмаз. Мага бир убакыт берчи, 1 жыл, мартка чейин десең мен бере албайм мартта, ачык айтайын Алмаз. Мага 1 жыл убакыт бер, мен ошо үстүнөн беркин кошуп айтып берейин, бербейин деген жок. Канча 40 000 деп атасың, анын да берейин Алмаз. Убакыт керек болот азыр үстүнө. Өлтүрсө да Алмаз, кан чыкпай турган кез болуп калды, түшүндүң? Садыровдун айтымында арадан 1 эмес 1,5 жыл өтсө да Айбашев убадасын аткарган эмес. Адамдар эми айтканын аткарыш керек да, адам болгондон бир-бирибизди. Адилет Ногойбаевдин ошондо видеосун көрбөгөндө сиз бул франшизаны албайт болчу экенсиз да? Албайт болчумун. Анткени ошолор коммерческий эме кылып, баягы ошолор видео чыгарган себептен эми блогерлердин деле моралдык укугу болуш керек да. Бул жерде любой эле, мисалы, эл жүзүнө чыгып аткан адамдар бир нерсени реклама кылар да, бир нерсенин акыбетин, арткы бул балким кийин кандай иштейт деп алган өзүнүн эле гонорарын ойлобостон жоопкерчилигин да ойлоп коюш керек да, моралдык. Бул жерде мен Адилет Ногойбаевдин дагы мындайча айтканда моралдык укугу болуш керек деп ойлойм да. Анткени ал бир эмес 2 сюжет тартып чыгарышкан, компьютерный доступуна чейин барып түшүп аткан акчаны, машинанын кирип аткандарын. Эми албетте ал постановка. Мен деле өзүм кино тармагында жүрөм. Аны постановка кылып тартышты дечи, эми канчалык деңгээлде чындыгы бар, бирок эми адам. Бирок сиз ишендиңиз да. Адам ошо көргөнгө ишенет экен. Мисалы, көзүң менен көрсөң ишенесиң, айтып аткан. Анан адам менен сапарлашып болуп, анан иш жүргүзүп, бир нерсе иш алып баргандан кийин анан адамдар менен баягы адамдар билсе болот экен да. Эми бул нерсеге мен мындайча айтканда кийинкиде мындай адамдарга барбайм да. Мындай мисалы жет өлчөп биргес деген кыргызда макал бар экен, ошол макал менен иш кылбасаң Кыргызстанда өтө эле оор экен да. Садыров 2025-жылдын жай айларында УКМКга да кайрылганын айтат. Бирок анын иши каралган эмес деп кошумчалады. Айбашев оор абалдамын дегени менен ийгиликтүү ишкер катары дагы деле журналисттерге маек берип жүрөт.
Айтмакчы, Нурбек Айбашев 2022 жылы Адлет Ногойбаевке берген маегинде унаа жуучу жай бизнесин Америкада ачууну кыялданарын айтып берген. Какие планы дальше? Планы развиваться, достигать новых успехов. И хочется еще попробовать зайти на другие рынки. Да? Я хочу Соседние, да? Да, пену запустить именно в Америке. Серьезно? Да, это моя мечта. Да, Вау. потому что Америка — это очень большая страна, и можно жить здесь, но делать бизнес и в Америке, контролируя. Менин колумдагы катта Нурбек Айбашев менен дагы бир ишкер Бозулан Жумалиев тууралуу жазылат. Каттын ээси катары Түркия жараны учурда АКШда жашап аткан ишкер Evam Car Wash компаниясынын ээси Осман Горгулу деген жаран көрсөтүлгөн. Мен Осман Оргулу АКШнын Иллинойс штатына караштуу Skokie 204 ноутбук дареги боюнча жайгашкан унаа жуучу жайды ижарага бергем. Pure Northbrook ишканасы менен келишим түзүп, ижарага алгандар Айбашев Нурбек Ниязбекович жана Жумалиев Бозулан болгон. 10 жылга түзүлгөн келишим боюнча объект айына $34,000 ижарага берилген. Өнөктөштөр АКШда эч кандай колдоо жок болгонун белгилешип, ижарага алынган жерге $375,000 курулуш иштерин баштоону демилгелеген. Курулуш иштери толугу менен менин эсебимен жүргүзүлгөн. Объект 5 ай эксплуатацияланган соң өнөктөштөр аны колдонууну токтоторун билдиришкен. Алар 3 айдын ижара акысын жана курулуш иштерине кеткен чыгымды төлөбөй, келишимдин талаптарын бузду. Карызкорлор бир нече жолу бул сумманы төлөө мөөнөтүн узартууну өтүнгөнү менен убадаларын аткарган эмес. Жыйынтыгында мен бул ишти жактоочума өткөрүп бердим. Жактоочу $402,000 сумманы кайтаруу боюнча Иллинойс штатынын сотуна кайрылган. Учурда Нурбек Айбашев өлкөдөн чыгып кетти. Ал байланышка чыкпай, соттун расмий кайрылууларына жооп бербей атат. Ал эми АКШда калган Бозулан Жумалиев өнөктөшү чынчыл болгон жок, байланышка чыкпай атат деп билдирди. Жумалиев соңку 6 айда болгону $10,000 жана $15,000 төлөдү. Бул кат 2025 жылдын январь айында жазылган. Ал эми андан жарым жыл мурда, тагыраагы 2024 жылдын 18 июлунда жазылган каттын ээси Вугар Аскерли деп көрсөтүлгөн. Аскерли Evam Car Wash компаниясынын директору Осман Горгулунун жактоочусу. Доомат катта Нурбек Айбашев менен Бозулан Жумалиев унаа жуучу жай боюнча түзүлгөн коммерциялык ижара келишимин бузганы айтылат. Андыктан компания $402,000 АКШ төлөп берүүнү талап кылып атканы жазылган. 2023 жылдын 30 июлунда силер Pure Northbrook LLC компаниясынын атынан унаа жуучу жайын ижарага алуу боюнча келишимге кол койгонсуңар. Келишим боюнча төмөнкү милдеттемелер алынган. Имаратты 2028 жылдын 30 июнуна чейин ижарага алуу, $2 миллион камсыздандырууну алуу, имаратка зыян келсе аны оңдоп түзөө, келишим бузулган учурда чыгымдарды төлөп берүү, соттук жана адвокаттык чыгымдарды төлөп берүү. Эгер ижарачы мөөнөт бүлөлүктө чыгып кетсе, имаратты оңдоого жана жакшыртууга кеткен чыгымдарды кайтарып берүү. Анын ичинде 3 ай бою төлөнбөй калган ижара акысы, имаратты оңдоо жана жакшыртуу үчүн кеткен чыгымдар камтылган деп айтылат. Адвокаттын доомат катында маселени сотко жеткирбей жөнгө салуу сунушталган. Себеби доогер сотко кайрыла турган болсо, чыгымдар $1 миллион ашып кетиши мүмкүн экени кабарланган. Бул чыгымдарга орнотулган жабдууларды алып салуу, унаа жуучу жайды мурдагы абалына келтирүү, жактоочунун акысы жана келишим бузулган үчүн сарпталган кошумча чыгымдар киргени айтылат. Мындан тышкары бизнес өнөктөштөр келишим түзөрдө берген жеке кепилдигине байланыштуу бул карызды банкрот аркылуу жокко чыгаруу мүмкүн эмес деп белгиленген. Биз дүйнөлүк компаниялардын реестри камтылган OpenCorporates.com сайтынан Evam Car Wash компаниясын таап алдык. Анын директору катары катта айтылган Осман Горгулу көрсөтүлгөн. Ал эми компаниянын каттоодон өткөн расмий дареги катта айтылган дарек менен шайкеш келет. Мындан тышкары каттарда айтылган Pure Northbrook LLC компаниясындагы таап алдык. Ал АКШда 2023 жылдын июнь айында ошол эле унаа жуучу жайдын дареги боюнча каттоодон өткөн. Ишкананын жетекчилери катары Айбашев Нурбек менеджер, Нурбек Айбашев агент, ал эми Жумалиев Бозулан менеджер деп көрсөтүлгөн. Биз Google Map тиркемесинен дал ушул даректи издеп чын эле унаа жуучу жай бар экенин көрө алдык. Нурбек Айбашев ушул жылдын март айында We Project ресурсуна берген маегинде АКШнын рыногуна кирүүнү каалаганын, бул долбоорго $1 миллион ашуун каражат сарптаганын айтып берген. Антсе да иш оңунан чыкпаганын, ал күткөн жыйынтыктар болбой калганын баяндаган. Айбашев бул маанилүү сабак болгонун, ар бир рыноктун өзүнүн талаптары бар экенин, мындан ары тобокелдиктерди эске алып, терең анализ кылаарын кошумчалаган. Эми 2023 жылга кайрадан кайтып келели.
2023 жылдын март айында Адлет Ногойбаев Нурбек Айбашев тууралуу дагы бир жолу видео тартат. Анда блогер ишкердин бизнеси былтыркыга салыштырмалуу кескин өнүккөнүн белгилейт. Было 5 точек. Было 5, да. В прошлом году было 5, было проинвестировано около $1 миллиона. Вот, это было в прошлом году. А сейчас наша франшиза настолько бурно развивается, то, что на данный момент сейчас вложено $6,5 миллиона. За год За год, да. вы практически на 5,5 миллиона привлекли инвестиций. Да. Партнеров. Да, абсолютно верно. Франчайзи, да? Франчайзи, получается? да. Наши франчайзи. Все наши ребята из Кыргызстана. Все наши ребята, некоторые, получают наши же соотечественники, которые проживают за границей, в основном это в Америке ребята. Да, ты Наши, летал да, недавно в да. Штаты, это твои партнеры. Да, Ишкер киреше дагы өскөнүн, мурда ал айына 1 миллион 200 000 сом тапса, учурда 1 миллион 700 000 чейин жеткенин айтып берген. я вам скажу выручку за месяц. В прошлом году на видео я говорил, что 1 200 000, потому что мы только тогда открылись, через месяц мы дали интервью, а потом показатели нам показали, что 1 700 000 средняя выручка наша, 1 700 000. После того видео Да. вы чуть-чуть поработали, и Ну, примерные цифры были Да, такие. с одной точки у нас выручка 1 700 000, и оттуда нужно отнять 40% расходов. Да? В среднем в долларах чистая прибыль это 10-12 тысяч долларов остается. Бирок Алмаз Садыровдун айтымында ошол эле жылдын август айынан тарта киреше иш кагаздарында 2-3 миң доллар деп гана көрсөтүлгөн. Баса, дал ушул маекте Ногойбаев Айбашевден мамлекеттик бюджетке төлөгөн салыктары тууралуу дагы суроо салат. Ишкер бул суроого жооп катары Пенадан эле 14 түйүн ачылгандан кийин тагыраагы 2023 жылдын этегинен тарта жылына 44 миллион сом төлөп баштаарын белгилеген. Какой вклад делаешь в государство? Цифры есть? Цифры есть, да. Вот как только вот эти 14 точек, которые сейчас некоторые открыты, некоторые на этапе строительства, когда все они откроются, мы с финансистом мы им посчитали, мы в год будем оплачивать 44 миллиона сомов в год от пены, да, то есть только от деятельности моек. 44 миллиона Да, в год. Да. Вот так ты и делаешь вклад? То есть не надо идти в политику. Биз Нурбек Айбашевка тиешелүү компанияларды тизмектеп, алардын реалдуу салыктарын ачык бюджет порталынан карап чыктык. Бул тууралуу кийинчерээк айтып берем. Баса, ошол эле 2023 жылдын март айында Айбашев Ногойбаевден тышкары белгилүү ишкер Чыңгыз Алкановго дагы кеңири интервью берген. Вкусно пахнет, как будто жвачка. Каждая точка мне начала приносить от 10 до 12 тысяч долларов. Вот теперь расскажи, зачем тебе франшиза? Да, я как поступил, то есть я вот 9-летний багаж своим опытом хотел поделиться с моими, то есть как вам объяснить, у людей должна быть альтернатива, да, у нас как в основном люди покупают квартиры, не знают, куда инвестировать, да, то есть это очень такой пассивный доход, который окупается за 88 месяцев, да, а здесь у нас в течение 2 лет окупается, да, 24 месяца, это раз в 4-5 раз выгоднее, да. Вот. И я решил у людей обучать к этому, и это все превратили во франшизу. То есть во франшизе мы раскрываем здесь все секреты в нашем франчайзи, и начал вкладываться в маркетинг, что я профессионально это умею делать, и начали сейчас свое производство, то есть, можно сказать, сборочный цех мы открыли в нашем головном офисе на 1-м этаже, начал заниматься именно разработкой софта, то есть у нас теперь свой софт, мы объединяем все наши 14 точек, то есть к концу года у нас откроется уже 14 точек, да, по городу. Ишкер бул бизнес үчүн 800 000 доллар насыя алганын айтып, Алкановду таң калтырган. Я взял кредит в Optima банке 800 тысяч долларов. Вот, и То есть вложил ты этот бизнес открыл на заемные средства? на заемные средства, да. Капец, ты вообще... Это прям страшно, и ты все равно решился? Да, потому что всегда я риски просчитываю. Жил 800 тысяч, на что потратил? Я, Земельные участки купил? да, или земельные что? участки купил, начал строиться. Все было начато 4 точек, да, то есть это восток, запад и на север, на южной части 2 точки, это на Каралаеве, на Ахумбаево, да. Ты взял участки в аренду или купил? Да, я в аренду взял у мэрии, то есть чтобы не замораживать свои деньги, да. Окей, Вот. логично. На 5 лет, скорее всего, да? На 5 лет, да.
Эми бул окуянын хронологиясына дагы бир ирет токтолуп кетейин. Нурбек Айбашев 2022 жылдын февраль айында Адлет Ногойбаевке маек берип, бизнес өнөктөш издеп атканын, франшизанын пайдасын, Пена, Тема, Уна жуучу жайларынын кирешесин айтып өтөт. Ал кезде Пена жаңыдан иштеп баштаганын кабарлайт. Ошол эле жылдын апрель айында Алмаз Садыровдун энеси менен бирге Дениза компаниясын түптөгөн. Ал эми декабрда Highland Capital фондунан $1 миллион инвестиция тартып келген. Алмаз Садыров Айбашевдин франшизасын алгандан тарта 1 жылдан ашуун күткөнүн айтып өттү. Анын ири суммадагы каражатын Айбашев башка объектилерге иштетти деп шектенди. Киреше таба баштагандан тарта алгач убадалагандай $8 миң эмес, $2-3 миң төлөгөн деп билдирди. Ал АКШда болгонуна байланыштуу бизнести көзөмөлдөй албаганын айтып өттү. 2023 жылдын март айында Айбашев Ногойбаевке кайрадан маек берип, бизнес өнөктөштөрү көбөйгөнүн айткан. Андан тышкары Чыңгыз Алкановго дагы Пена тууралуу кенен сүйлөп берген. Бул маектер 2023 жылдын март айында тартылган соң, 3 айдан кийин тагыраагы июнь айында Айбашев Бозлан Жумалиев менен бирге Америкада өзүнчө компания түптөп атат. Ал эми 1 жыл 1 айдан кийин 2024 жылдын июль айында АКШдагы бизнес өнөктөшүнүн жактоочусу доомат катын жазып атат. 2025 жылдын январында Осман Горгулууга таандык делген катта сот процесси жүрүп атканы, Айбашев соттун расмий кайрылуусуна жооп бербей атканы айтылып атат. Дал ошол мезгилде Айбашев менен Садыровдун телефон сүйлөшүүсүндө ишкер оор абалда экенин айтып, 1 жыл убакыт берүүсүн өтүнөт. Бирок 1 жыл эмес, 1,5 жыл өткөн соң убадасын аткарбай блоктоп салды деп Садыров Чекит медиага кайрылды. Азыркы тапта деле Нурбек Айбашевдин ийгиликтүү ишкер деген жеке бренди өзгөрүүсүз калганын анын Instagram баракчасынан көрүүгө болот. Ал өзүн Global Craft курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары дагы тааныштырып келет. Биз жана жогоруда айтып кеткендей, Бектур Чокмуров бул Адлет Ногойбаевдин биринчи видеосунда Нурбек Айбашев ушу франшизасын жарнамалап атканда, франшизанын кандай пайдалуу жактары бар экенин көрсөтүп атканда, Бектур Чокмуровго сөз берген. Бектур Чокмуровду биринчи франчайзи катары, биринчи бизнес өнөктөш катары тааныштырган. Ал ошол темадан франшиза сатып алганын айтып берген, андан кандай пайда тапса болот, эмне үчүн бул бизнес ыңгайлуу жана башка бул туурасында жогоруда көрсөтүп бергенбиз. Мындан тышкары Бектур Чокмуровго биз кечээ күнү байланышканбыз. Бир күн мурда байланышып, ушул интервью боюнча сүйлөшүлгөн. Суроолорду узатат элек депчи. Бектур Чокмуров буга чейин өзүнүн Facebook баракчасында ал Clean Water компаниясынын 2021-2023 жылдары Clean Water компаниясында финансылык директор деп көрсөткөн. Финансылык эмес, жөн эле директор деп көрсөткөн. Андан кийин азыркы тапта Артвин компаниясынын финансылык директору жана ошондой эле директордун орун басары катары көрсөтүп атат. Эми бул жерде бизди кызыктырган суроолор ошол азыркы тапта Бектур Чокмуров темада иштейби, иштебейби, Пена компаниясынан кетип калганбы, ошол боюнча суроолорду берели дегенбиз да. Себеби Алмаз Садыров акча берип аткан учурда ал Пена компаниясынын финансылык директору катары тил катка кол коюп, ошол Пена компаниясында иштерин тастыктап берип атат, жанагындай мөөр менен басыпчы. Бул жерде болсо биз ушул боюнча суроолорду узатарда ал баш тартты, эч кандай комментарий бербейм, бул боюнча маек бербейм деп баш тартты. Бирок бизди ушундай суроолорубуз ачык бойдон калды. Мындан тышкары ал өзүнүн Facebook баракчасында азыркы тапта Clean Water компаниясында иштегени тууралуу маалыматты алып койгон экен. Бул дагы кошумча суроолорду жаратып, Clean Water эске салсак, бул ошол Нурбек Айбашевго тиешелүү болгон компания, эң алгачкылардан болуп ачылган жана учурунда эң ийгиликтүү болуп иштеп аткан компания болчу. Эгерде Адлет Ногойбаевдин видеосундагы маалымат чын болгон болсо, ал ошол темадагы алгачкы франчайзи болгон. Бирок азыркы тапта ошол эч кандай суроолорубузга жооп берген жок. Эгерде жооп берем десе, биз ага микрофон сунууга даярбыз. Ошо Алмаз Садыров деген тааныйсыз да жакшы. 2022 жылы Адлет Ногойбаев франшиза тууралуу, Пена тууралуу биринчи жолу маек бергенде, Адлет Ногойбаев бир чоң видео тартып кетет. Ошол видеону көрүп, анан сизден франшиза сатып алгам деди да. Анан бизге распискаларын көрсөттү. Ошол Бектур Чокмуров финансылык директор болуп турган учурда апрель айынан баштап октябрь айына чейин $240 миң бергени туурасында маалымат бар экен. Анан сиз жана видеодо айтып атпайсызбы, бир айлык киреше миллион болот, миллион сом болот, жана чыгымдарды кемиткенде 900 миң, миллион 200 миң болот. Анан 30%
Атлет Ногойбаевдин видеосун айтып атасыз да. 1 миллион 200 миң болот, 30% кемиткенде 900 миң сом болот. Таза киреше депчи. Бул Анан мындай бул да, Алмаз нерсе. Кадыров айтып атпайбы, мен ошо кирип алып дейт, анан 1,5 жыл күттүм. 1,5 жыл күткөнүм аз келгенсип, анан мага деген жанагындай убадаланган киреше эмес. Эмеден бөлүп майдалап, мынакей бул жерде графиги бар экен, ошо канча төлөгөнүчү. Билесиз да, бул документте Бар, мен берген акчаны Алмаздан полностью кутулганмын да. Ошентип майдалап берген үчүн анан мен баягы убадаланган киреше болбой калган үчүн мен бул бизнестен баш тартып өзүм акчамды кайтарып алгам деп атат да. Бирок ал ортодон 1,5 жыл мындай күтүп атат, андан кийин дагы берген убакыт ошо менен 2,5 жыл болуп атат да. 2022 жылдын апрель айынан баштаса, сиз 2025 2,5 жыл анын эмеси досу мындай болуп атат. Убадалар аткарылган жок, убадаланган киреше болгон жок, мага көзөмөлдөөчү жанагындай доступ камераларга беришкен жок. Анан 2025 жылы акчамды монтип майдалап берип, анан в итоге баягы 2 мойка салып мен акчама. Анан ошол акчамды жөн эле мындай 5% алып пайдаланып кайра берип майдалап берип койгондой кылып атат деп, анын негизги досу ошол болуп атат да. Добосу, же досу. Досу да. Добосу, Арызы ошол болуп атат да. Наразычылыгы ошондон болуп атат. Алмаз 9 айда 3 миллион 293 миң алды бизденчи кассадан. Ошонун баарын кошуп турсаңыз, ошондо бөлөбүз муну 9 ай иштеди. 36.588 алды да. Камерада көрсөтүп коелук. 36 миң доллар алып атат. 36 миң. Вот, ам бул наразы болду. Себеби бул точка сразу раскачка берген жок да. Себеби конкуренция бар. Себеби бир ал сураган башында канча түшөт деген, мен азыркы күнгө бир бокстан 2 миң доллар. Башында ачылганда бир эле дана болчу да, Лев Толстой көчөсүнөн. Ошо 2 миң доллардан келаткан. Анан азыр Алмазда 4 боксу бар болчу. Ошондо 3 миллион 293 миңди бөлөбүз 9 айга. Бөлөбүз 88. 4100 долларын алып атты да ай сайын. Бул сумма ага жаккан жок. 4 миң эмес, бул жерде 2 миңден эле кетип атат. Могу таблицаны карасаңыз, 180 миң, 160 миң деп ушундай. Бул 2 миң эле доллар болуп калат да. Бул биринчи ачылганда, любой азы сачаспы сиз. Артында деле мына 125 миң көрдүңүзбү? Бул 125 Жок, Алмаздын алган акча өзү 3 миллион 293 миң болот. Ал аны эме алган. Жок деп айткан жок Алмаз, алып атат. Азыр маселе эмнеде болуп атат? Азыр маселе анын эмеси видеодо айтылган, сиз мисалы Адлет Ногойбаевге 2 жолу майк берип коесузбу? Жок, видеодо мисалы бир дана болгон да шаардачы. Азыр окусаңыз, биринчисинде сиз айтып атасыз, таза киреше 900 миң деп атасыз, экинчисинде таза киреше миллион миллион 700 миң ал чашаны эсептебегенде деп атасыз да, 40% чашаны эсептебегенде. Миллиондор айтылып атат. Бирок бул 100 миң, 120 миң, 180 миң алып атат. Анан бул жакпай калды мага дегенде сиз ошентип бөлүп берип 2025 кутулуп атпайбы? Кутулуп атканда бул 2,5 бул ич ачышып атат да, 2,5 жыл мен акчамды кармап ошонун акчасын иштетип туруп, анан кийин банктан 5% алгандай эле иштетип койду. Под упаковкой франшизы бул под 5% мен акчамды. Мен адам процент алган жоктун, ал бала процентке берген жокту, ал бизнеске кирди. Бизнеске кирип атат. Бизнес билесиз да, любой сразу раскачка бербейт. Мисалы отель ачасызбы, заправка ачасызбы, биринчи ай бербейт. Азыр мисалы түшүп карасаңыздар болот, канча машина кирип атканын. Бул биз Алмаз менен эки условия кылганбыз да. Нурбек байке, бизнес эгерде жакпай калса, эмне кылабыз деди. Мен айттым, бизнес жакпай калса мен сага акчаны кайтарып берем дедим. Мен убадамда турдум, кайтарып бердим. Аны Азамат мынтип нангар окуп көрсөңүз өзүңүз. Некен бул? Алмаза друг. Пугал Ташиевин да. Бул Бердибек Жамгырчиев деп турат да, Ушул киши Ташиевдин сүрөтүн коюп, азыр алып салып, Ташиев кетип калбады азыр. Ал бийликте кезде Бийликте коюп туруп, мен коркутушуп, булар үстүнөн вымогательство болуп атат да. Ал ошол вымогательствонун далилдей турган. Муну окуп чыксаңыз, мунун баарын ошону распечатка кылып койдум, баарын окуп чыксаңыздар. Алмазда да бар. Жооп бербей атасыз, чалдым, телефонду албай атасыз, добротаны слабость катары көрүп атасыз, байке деген сайын ойлонуп иш кылышың керек эле, ак менетти жеп атасың деп атат. Нормально акчаны коюп кой деп атат. Так, сүйлөштүк. Эми бул жерде кайсы жеринде вымогательство болуп атат ошондо? Окучсаңыз шашпай окуп чыгыңызбы? Угуп койгула, мен еще алдым, расписка жаза элекмин. Бар, окуп чыгыңыз. Мен силерди аяп келдим, эртең мен видео обращение кылам дейт. 8 миң доллардан табасыңар деп сөз бергенсиңер деп атат. Жок, бул бизнесте аз канча таап атасыңар,
Бул коркутуп атпайбы бул жерде шантаж кылыпчы? кайсы 39 миң доллар ошону алды, сиз 240 миң алды. белгилеп койсоңуз, кайсы жеринде шантаж болуп атат ошондо? Бирөөнүн мээнетин жебейм, силер эмнеге ушинтип кутулам деп жатасыңарбы? Бул калын жазгандар, меникинде Жок, ошол окусаңыз. коркуткан жерин ошо Окуш конкреттүү керек, түрдө. баарын окуп чыгыш Жок, керек. окуп атам ошо. Сиз айтпай, сиз буну Шашпай эле окуңуз да. окуңуз. Ооба, карап атам ошо. Обещанияларды аткарбай атасыңар деп атат. Так, сенин Кайсеновдо үчүн кыздар менен жүргөн бардык информациялар чогулуп атат. Айына 3000 доллар берем дедиңерби дейт. Качан дароо 6 ай күттүк, чогулуш да кылдык, мындай обещанияларды аткарбай атасыңар дейт. Бул жерде макул. Эки жактын окуңуз да, бир жакта эле окуй бербейчи. Меникин да окуңуз да сиз. Сиздики болсо ошол убакта канча сумма киреши болуп жатканын сага айткам дейт. Сенден анан акчаны толугу менен кайтарып бердим дейт. Бул акчаны деген мындай деп ататпайбы? Бул ошо пайызсыз эле ошо франшиза деп упаковать этип анан мен акчам иштетип башка эмелерди ачып анан кийин. Ачып эмес, ар бир точканын өзүнүн финансированиясы. 1 жыл документация кетет да. Билесиз да, сиз азыр мойка ачуу өтө кыйын да. Документацияга 1 жыл кетет, оборудованияны заказ бересиң. То есть мен бир күндө кура албайм да бир нерсени, бир күндө кура албайм да. Анан кийин 9 ай иштетти. 9 ай иштетип анан Акчасын кайтарып бер деди. Мен ким азыр бизнесте кайтарып берет акчасын, мисалы дейм да. Бир адам көрсөтпеңизчи Кыргызстанда, если бизнес жүрбөй калды, кайтарып бер десе, ким кайтарып берет? 39 миң прибылин алды. Анан үстүнө 40 миң доллар вымогательство кылды да мага. Мен мисалы мага крутой рекет болуп атат да. 40 миң доллар боюнча сиздер менен телефон сүйлөшүүңүз бар экен. Ошол жерде сиз айтып атасыз да, 2025-жылдын январында айтып атасыз да, мага 1 жыл бер, мен ал акчаны берем деп атасыз да. Өзүңүздүн сөзүңүз болот. Да, укпайсызбы мынаны азыр кылсаңыз? Мен сага жок. Ал кийин мен ГКМга бердим. Былтырчы мен аны айтып элекмин. Сиз бердиңиз. Ал ГКМга мени полностью текшеришти. 6 саат допрос кылды. 1-чи этаж, 2-чи этаж, 3-чи этаж, 4-5 адам допрос кылды мени. Анын арызынын негизинде. Анын арызынын негизинде. Мен текшеришти. Анан кийин мен Алмаз айттым, мен сага 1 тыйын бербейм дедим да. Сен жакшылык түшүнбөсөң, мисалы мен 240 миң кайтарып бердим. Кийин 3 миллион 293 миң алды. Анан үстүнөн да 40 миң бересиң, себеби мен азыр квартираларды саттым. Квартиралар кымбаттап кетти, мен албай атам ошол квартираны дейт. Ал өзүнүн жеке маселеси да, мисалы дейм да. Вот, анан голосовойда мен озайын сизге азыр. Сизда 1 минут болуп коесузбу, э? Алло, ассаламу алейкум. Угулатам мына камерада? Чоң айтсаңыз. Iya. Өзүңдө кандай үй бүлөң жакшыбы? Кызыңын Жакшы, мен Филага көчүп келгем. көчүп кеттиңби Филага? Филага көчүп келгем, ошо 2 жыл болуп калды. Бул максималдуу үнөө, Систем болбойт экен. Мен сизге оригинал берем. мага жөнөтүп WhatsApp'тан. Мен жактырганда, бүтүн берсеңиз жакшы болуп эле. Алба сен да жазып берсең кагаз жакшы болуп эле, то что мен сени кутулдум дегенчи. Полностью акчаны алган акчаны бердим. Кагаз жазып берсең жакшы болуп эле. Ошондо Эме кылыңызчы, жана мен коюп бериңиз, анан мен жазып берейин. Жазганды ачып алмайм просто. Эмне тура түшүнгүлө. Ала берке сен эмени айтып атасың да, то что упущенная выгода деп. Бирок основной сумманы мен жакпам да тура болмас. Ошону жазып берсең жакшы болот эле. Мен алганда жазып бергем. Основной сумманы жаптыңар, конечно, ал жакта вопрос жок, бирок эми сиз туура түшүндүңүз, мен билейин, аякка деген 240 миң бердим, анан кийин вообще болбогон эле бир эме менен чыктымдан болуп ачыгын айткандачы. Вообще эчтеке деле көргөн жок, эчтеке деле мындай болгон жок да. Жөн эле мындайча айтканда, мындай грубо айтканда, жөн эле күтүп эле анан аягында уже алып кеттим да мен делечи. Мен вообще куруп берип, я вообще ни с чем остался, я вообще в убыток ушел, да, проектменчи.
бирок азыр мындай карап келсең любой бир бизнесте эч ким деле акчасын кайтарып бербейт да. Мен ооз-эки сөз берсем дагы мен сага кайтарып бердим да пулун. Хорошо, хорошо. Неме болуп турчу, Сиз ошол Мен сизге жиберип коеюн, буну. Сиз январда сүйлөшкөн учурда берем деп айтыпсыз да, 1 жыл мага бер. Январдын 2025 январда сиз айтып атасыз. Жок, мен Мага 1 жыл убакыт бер, мен сага 40 миңди берем деп Мол, атасыз. вымогательство кылды да мененчи, вымогательство. Мен айттым, азыр мен определенный обязательством бар, ошолорду бүтүрүп, анан кийин мен берейин деген ниетим бар деди. Ал алып туруп ГКМга заявление жазат. Мен 6 саат допрос кылып, Ал анан качан кийин мен жазды? ошондо Ошондо арызды качан жазды? Ошол сүйлөшүүдөн кийин жазып атабы? Ошол сүйлөшүүдөн кийин жазып атат да. Себеби мындай да 2025 январда сүйлөшүп атасыздар. Ооба. Ал мартка чейин берип кой деп атат. Сиз 1 жыл убакыт бер деп атасыз. Ооба. Анан ал сразу барып туруп, $40 миң. Ал ошодон кийин бүтпөй туруп заявление, ар бир 3 күн сайын мага голосовой жиберип атты да. Анан барып ГКМга заявление жазып, мен 6 саат сурак бердим ал жердечи. Мисалы, мен сиздин жаныңызда отурбайт болчумун, Аселем. Сиздин жаныңызда качан болду УКМКдан? былтыр ушул кездерде, по-моему. Эгерде мен де не прав болсом, мен сиздин жаныңызда отурбайт элем да азырчы. Анда Түшүнүрөм. мындай макул, бул ишкер менен, мисалы үчүн сиз жана франшиза бул өзүнүн пикиринде калып атат, сиз өзүңүз биз эки тарапты беребиз. Аудитория өзү бул боюнча чечим чыгарсын. Маселе жок, маселе Дейбит, жок. Мен анан карыз бул эмесмин. жерде баягы Дениза деп жоопкерчилик чектелген коомду ачып атасыздар. Ал акчаны алып келген биринчи взнос кылганда эле Дениза деп юстиция министрлигинен расмий түрдө каттап атасыздар. Бул франшизанын негизинде ачылган компания болуп атат. Түшүндүрүп берип кетейин бул жергечи. Бунун жетекчиси катары бул өзү Америкада болгонуна байланыштуу өзүнүн иниси Төлөев Бекболсун Майрамбековичти. Бул да кетип калды. Директор жана учредитель кылып атасыздар. Ушул Төлөевдин сүрөттөрү сиздердин жанагы 6 адамдын өнөктөш бизнес өнөктөштөрүнүн арасына Бозон Жумалиевдин арасында да бул кишинин сүрөтү турат. Кирген. Ооба. Эми айтып берейин бул жергечи сизге. Получается, иниси ген айтты, Нурбек Баке, мен иним Мексика аркылуу Кыргызстандан келет атат азыр. Беженец катары келип дегенден биз бул компания МСО офис деген бар, ошонун башынан баштап канча налог кеткен, мисалы 10 точкадан азыр ар биринин өзүнүн хозяиндери бар, ОСОсу бар. Кыргызстанга жылына $100 миң ашык салык төлөнүп атат азыр баардык. Мисалы мурда бирөө патент алат эле, бирөө албайт эле мойкада, билесиздерби? $100 миң баардык осулордун аттарында. МСО эмне деп айттыңыз? МСО офис. МСО офис. Ошону распечатка кылыш керек да. Ошол жерде баардык канча налог төлөнгөнү, канча киреше киргенин баарын көрө аласыздар. Себеби алар Америкага кетип калса өкөттөн мен кантип эме кылып бере алам? Акчасын келип алып кетет. Куба деген бала дос алып кетип аткан алмазынчы. Ошол доступ болгон жок деп атат да, мисалы канча чыныгы кирешени мен көзүмө алды алган жокмун, мага доступ камераларга доступ бербей койду. Доступ мага лично биздин балдарга кайрылыптыр. Бир жолу канча жолу кайрылган билбейм. Бирок мага Алмаз ушул доступ мага бербейт да Нурбек Баке. Мен Алмаздын жанында чогуу жүргөнбүз машинадачы. Бозулан, Алмаз болуп чогуу эле жүргөнбүз да эми. Мага бир жолу эле доступ жөнүндө мурда айткан эмес да. Кийин сыр бору чыккандан кийин аны айта баштады. Excel документ. Ошо Дениза аркылуу акча өтпөй жатат да. Мисалы сиздер Дениза алар кетти. Бизде официально баардык налогдор төлөнүп атат. МСО офис. МСО офис аркылуу, э? Азыр платформалар бар го, баарын карап, канча налог төлөнүп атат. Салыктардын баарын чыгардым эле. Эмнеге $100 миң Дениза аркылуу өтпөй жатат анда? Алар кетип калды деп атпайм азырчы. Алар 2022 жылы инисин ачкан болчук да бул Денизанычы. Анын иниси да кетип калып атат Америкага. МСО офис кимге катталган? МСО офис азыр караш керек бухгалтериянын кимге катталганын. Канатбек деген бала катталган. Алар кийин сатышты да мунучу. Канатбек деген бала катталган. Сизде ошондо централизованно пенанын кирешелердин баары ошо МСО офис аркылуу өтөт да ошондо? Жок, бизде мы держатель франшизы, да? Франшиза. Ар бир точканын өзүнүн хозяины бар, который они строили. То есть я помогал, кайсы жерде кандай курасыңар, оборудование алып келип берип, onu запуск кылып, полностью системаны, бизнес-системаны мен көрсөтүп бергенмин. Мен азыр могул жерден карап атам да, мисалы сиздин компанияларыңыз, сиздин атыңызга тиешелүү болгон компанияларды, мисалы, осо Пена деп чыгып атат. Пена основатель франшизы. Пена основатель франшизы, да, Магистраль, Профсоюзная, Баха дегендер вообще нулевой эме менен компания нулевка болуп кетип атат да. Бул жерде перерегистрация болгон экен. Ошол жерлерде перерегистрация болгон үчүн 3600 жанагындай пошлина төлөнгөн. Андан тышкары жана таштандыга 100 сом, калгандары 0 мен кетип атат да. Булар чоңуз бул вообще действие иштеген бул
осы ачылган. Мисалы мен 2-3 жер алганбыз мэриядан. Анан кийин троллейбустарды жойбоду. Мен 3-4 жерим мына Баахада барып көрсөткө алам. Пусту ал жерде, бул жерде азыр парк болот деди бул Буларда жерде. франшизаларда, ошондо? Жок, бул жерде франшиза эмес. Булар участок алынып, осуга отурганда курабыз деп атканбыз. Бирок бул жер курулбай, бирөөсү остановка болуп калды. Троллейбустар жоюлбаду, автобустар келгенде аларга конечный керек болду. Ушул точкалардын полностью пустышка. Мунун баары текшерип чыксаңыздар болот. Мен барып Ошо пустышка болуп атат да, Денис баарды пустышка, булардын баары пустышка. Булар мен көрсөтүп берем. Калган точкалардын баарын мен сизге берейин, список. Анан 1 жылда канча налог төлөп атканыңызды эсептеп көрүңүздөр да. Мен карап коеюн бияктан. Больше 100 тысяч долларов в год мы оплачиваем. Сиз ошол Алмаз Садыров менен сүйлөшүп атканда чөнтөгүмдө 1 тыйын акча жок деп айтып атасыз да. Мен 1 доллар дагы үй бүлөмө которо элекмин, чөнтөгүмдө Мен үй 1 тыйын жок деп. бүлөм, үй бүлөм мен ажырашып ошол кетпедим эле Америкадачы. Балдарым Америкада болчу. Жок, негизи сиздин ошо финансылык абалыңызды ошентип түшүндүрүп атасыз да. Ал болгондо эле мен берет элем сага депчи. Мен ошо мен берет элем деп. Ал кийин угрозага чейин да бул. Кийин угроза башталды. Камчыбек Кыдышевичтин адамдарын кошуп, мени коркутуп, ГКМга заявление жазып, эме кылышты да. Бул Бердибек Жамгырчиев деген акын, мен билишимче. Билбейм. Ал Ушул сизге киши байланышып, мен аны тааныбайм, менде ошол берип кой деп, сүрөтү турат ошол акындын, акын деп атасызбы? Анан Ташиев менен экөө, мен баарын тааныбайм да бар акындарды. Вот сиз 100 миллион деп атасыз. Мен азыр карап атам, мисалы МСО офистикин карап атам. 100 миллион деген жок, мен 100 000 доллардан 100 000 доллар деп атасыз. 100 000 азыр долларыңыз деген, ошону мен сомго эсептеп берем айлансаңыз, 100 000 долларыңыз деген 8 миллион 800 миңден ашык. Мен азыр мына открытый бюджеттен карап атам, 2025-жылы 600 000 бул аябай аз да, сиздердин кирешени эске алганда. Эмнени карап атасыз, көрсөтүңүз МСО офисти карап атам, мынакей МСО офис. Бул бир эле точка да, мен азыр 10 точка жөнүндө айтып атам да. То есть в целом ар бир точка ар бир жок, сиз айтып атпайсызбы, салык төлөп атасыңарбы депчи. Мен айтып атам, салык төлөп атабыз. Ар бир пенадан өзүнүн эмеси бар. Даже налоговый да айтат, рекорд. Бизди биринчи коет, себеби мы по белой работаем. Мисалы 10 сом салдыңызбы, 20 сом салдыңызбы, сразу налоговый отчет кетет. Сразу налоговый отчет кетет. Анда мындай да, Нурбек мырза. Азияна бул жабылган компания, буда налог жок, эски жабылган. Clean Water'дики 2026-жылдын 5 айында 13.900 болуп атат. 2025-жылы 30 эсе азайып кетип атат. Мурдагылар 17 миллион деп 2023-2024 аябай. Качы азайып кетти? Былтыр эле уже 1,5 миллионго чейин түшүп. Бул жерде бизде пик 2022-2023 пик бул. Ага чейин да пик болгон эмес. Анан мэр айтпадыбы? Мэр айтты, то, что все студенты будут учиться после обеда деп. Бизде аябай көп сотрудниктер бар болчу, ошол баары жумуштан кетти. И продажниктер жок. Азыр кирсеңиздер, мына кабинет, все я кабинеты пустые, я сдаю. Ошондо ошол компаниянын салыктарын айтып калбадыңызбы? 100 000 доллар депчи. Ошол боюнча эле тактап коеюн деп атам да, мынакей. Бул 100 000 долларды бирок 10 точка деп жазып коесуз, бул жерге башка пеналар баардыгы биригип. 100 000 доллардан ашык налог төлөйт ар бир точкаларчы. Мурда булар патент эле алчу эмес. Сиз ошол тизмесин мага берсеңиз, мен ошону. Берем сөз. Буга сиз даярдандан экинчи выпускта кылыш керек, муну сиз биринчи тактаңыз. Pena Industry деп ачып атасыз. Pena Industry'ники болсо 40 000 сом болуп атат. 2026-жылы 5 айда, ал эми 2025-жылы 38 000 сом деп атат да. Бул Pena Industry'ники. Анан осо Pena деп чыгып атат. Юк депчи. Юк дегениңиз 200 сом 2023-жылы төлөнүп тур, 24, 25, 26 по нулям кетип атат. 0 менен кетип атат да. Анан кийин Pena бул давно иштебейт бул моемечи. Юк дегенчи, мен юкта компанияларды айтып атам, мисалы Гүлжамала Кадырова деген апаңыз болот, апаңыз болот. Анан сизге же ошо Pena менен байланышы бар компанияларды карап атам да. Анан мен деле мына 10 компанияны карап чыктым да. Бул кайсы компанияларды карап чыктыңыз? Ошо бул Pena Таанышсам болот, жакын мелкий экен, мен көрө албай атам да. Көрө албай атасыз, мына көрсөңүз. Эгер мен кайсы бир компанияларды эске алсам, ошолорду дагы мага берсеңиз, мен аларды дагы карап көрөйүн. Осо Азияны бул мурда компания менчи. Ал жабылган. Негизи азыр жүрөт да, бул базада баары жүрөт да. Ал 2018 жабылып калган экен. Андан кийинки компания бул Pena деген аты менен компанияларды карап атам да. Алардын баардыгы мына 2025-26 салыктар кескин түшүп кеткен экен да. 2022-23 Clean Water эмес, Pena'га байланыштуу. Баардыгы эле компания. Clean Water баш болуп, калгандары деле. Кайсы жерде салык түшүп тур? Кайсы компанияда айтсаңыз мага? Мынакей, мисалы үчүн бизде айтып атам, сразу кетет биздечи. Налоговыйлар бизди пример кылат да, башка мойкаларга
пена ушунча төлөп атат, а силер ушунча төлөп атасыңар. Мен айтып атпаймынбы, мынакей осо Ауезов, Баха, профсоюзная Жок, аларды айтып кеттим го, чоңуз, булар пустышка бар. Биз чогуу баралы, чогуу бар, ал жерде парк, мойка жок ал жерде. Мен жөн жок нерсеге төлөй албайм да. Мына осо бар макул, осо пенада атасыз. Өзүңүз директор. Бул жерде мойка жок. Акматов Алмаз бул пенанын өзү болуп атат да. Ал аныкы деген оптовая неспециализированная торговля деп катталыптыр да. Эмнеси? Ошо вид деятельности. Кайсы осону айттыңыз? Осо. Пенаныкы. Пенанын өзү. Бул держатель франшизы, бул жерде мойка жок. То есть франшиза бир нерсеге байланыш керек да, мисалы өзүнөн өзү боло берет. Осонун он правообладатель да, пена деген. Ал жерде мисалы мойкадан күндө келип машина жуубайт. Бул жөн эле осошка да, мындай договор түзгөн элдер менен. Себеби беркилер ар бир өзүнө налог төлөйт. Мисалы Фрунзе өзү төлөйт налог, ар бир осо өзүнчө төлөйт да бизде шаарда. Аларды өнөктөштөргө франшиза. Ооба, өнөктөштөр, аларды өнөктөштөр өзү. Алар Мен жардам берип куруп эме кылып бергенмин. Хорошо, анда бул жерде эме франшиза демекчи, франшиза келишими жана концессия келишими деген ошо Дениза менен Алмаз Садыров менен түзүлбөй жатат да, менеси мененчи ошо. Дагы кайталап кетейин чоңуз. Франшиза келишими неге түзүлгөн эмес? Бул основной документ да, бул франчайзи менен сиздин ортоңуздагы ымаланы жөнгө салуучу эң башкы документ болуп атпайбы? Ошол жок болуп атат да. Неге андай болуп? Жок, бизде айтып атпаймынбы ага чейин эме кылдык, осо Дениза деп. Ана почему пустышка? Потому что МСО Ауезов иниси да кетти, Алмаз өзү мен көргөн эмесмин, ал телефону менен сүйлөшкөнбүз. Анын инисине каттатам деди. А инисидан кийин Кыргызстандан чыгып кетти, Мексика аркылуу кетип калды да. А мен кимге оформлять этем аны? Акчасын келип атты, Куба деген жигит алып кетип атты. Налогтордун баарын текшерсеңиз болот. Потому что мен заплати налоги и спи спокойно деген сөз бар го. Денизаныкы 0. Ал 0. Себеби алар кетип калды, экөө тең кетип калды. Иниси да кетип калды. Сиз бул эмени ачып атпайсызбы? Юстиция министрлигинен компанияны ачып атпайсызбы? Ошол учурда эмне үчүн франшиза келишими түзүлгөн эмес? Ошол суроо да. Франшиза ал жерде бул жерде устав организации деп мынакей ачып атпайсыздарбы? Ошондо Жок, бул менен Төлөев Бекболсун сиздер менен жүрдү да. Анын келип иним деп Юстиция министрлигине катташ үчүн его же физическое присутствие обязательно. Вот директор деп чоң кол коюп атат. Вы можете через МВД пробить, во какого числа он улетел с Кыргызстана, да? Чип кетти бул балачы Америкага. Жок, бул Чип кетти. Юстиция министрлигинен компанияны каттап аткан учурда. Учурда бул жерде болчу. Франшиза келишими түзүлгөн. Негизи сиз Жок, франшиза франшизаны келишимин түзөсүзбү негизи? түзөм, ооба, түзөм. А бул менен эмнеге түзбөй койдуңуз? Түзүлгөн бунун баарын юристтер менен алыш керек. Эме франшизанын эмеси Министерство юстицияда болбойт да. Жок, Министерство юстиция эмес, анын өзүндө жок болуп атпайбы? Эки тараптуу сизде бир экземпляр, анда бир экземпляр бош кетти. Алмаз мененби? Ооба, эме Алмаз көбүнчө мен сразу чыгам деп деле айтканда, эме деп мисалы Нурбек баке, если бизнес жакпай калса, мен чыгышы мүмкүн деген да. Анда эмнеге буну каттап атасыздар? Эми биринчиси мен катталыш керек да бир нерсе, туурабы? Сиздер ушуну каттаганда бул пакет документов кетип атпайбы, жана франшизанын талаптарычы? Сиздер юстиция министрлигине каттап атасыздар, устав принимать этип атасыздар, анан кийин франшиза келишими бул башкы документ болуп атпайбы? Ошол жөнгө салуучу документ жок болгон үчүн азыр экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы маселе ошонун эсебинен чечилбей. Маселе бул акчам, бул вымогательство кылып атат да. Вымогательство эле кылып атат. Бул себеби мен 240 миңин кайтарып бердим. 3 миллион 293 миң алды. Куба деген досу келип алып кетип атканда эмечи. Анан ошого да наразы болуп, мен ГКМБга берип атат. Камчыбек Ташиев менен коркутуп атат, андай кылып атат. Мен сабырдуу жигитмин да. Мен сабыр кылып келдим. Өткөндө Newscage'ге да жазыптыр. Анын балдарды келип, Нурбек баке, сиздердин эме мындай ичара нерселерге акчасын кайтарып берипсиз, биз аралаша албайбыз деди. Ошол киши мени стан эткенсиз го бул кишини. Азыр эме Камчыбек Кудушаевич кеткенден кийин өзүнө дагы суроо узатып көрөбүз, андан дагы эме комментарий номери дагы бар бул жерде. Азыр эме Камчыбек Кудушаевич кеткенден кийин өзүнүн сүрөтүн коюп коюптур да ужечи. Буга чейин ошону коркутат эле да, мына жазып алыпчы. Акчаны мен айттым, кутулгам десем да берип койбойсуң деп элечи. Ошо кутулгам дегенден кийин сиз берем деп атпайсызбы? 40 миң долларга мен макул болуп атам. Бирок азыр мындай туура 40 миң эмес, мен жарымын берейин. Просто сен деп аудиоңузда жүрөт да, 40 миң мен берем, макулмун депчи. Бирок мен ал кишиге, Алмазга бир тыйын бербейм. Мен я зуб даю, бир тыйын бербейм, себеби ол ГКМБга жаздым, эмне гана кылган жок да, уже покастер кылып тажадым мен бул баланычы. Хорошо. Мен бир тыйын бербейм агачы.
бул жерде кайсы компаниялар дагы эске алынган эмес, ошолорду айтып койсоңуз, МСО офисти карап көрөйүн мен бул жерден. Мен сизге мунун тизмесин жиберип койбоймунбу? Мен Тизмесин баарын жиберип азыр коюңуз, наизусть билбейм да мен. Тизмесин жиберип коюңуз, биз ошолорду карап чыгабыз, себеби биз уларды эле текшердик да, анан биздин маалыматыбыз толук болуш үчүн. Бирок сураныч да, мына видеодон баягы көрөрмандарыңыздар сиз текшерип чыккандан кийин, 10 сом бергенден кийин ооба ушунча налог төлөнүп тур деп итогу кодду чыгарып туруп, Нурбек мырза айткан сөз туура экен же туура эмес экен деп туруп көрөрмандарга да айтып коюңузчу, сураныч. Сиз мага ошол биз кеткенден кийин Булар пустышкалар, бул осолор баягы остановка болуп кетти, парк болуп кетти, ар кандай болуп кетти да булар. Ошол жерде да чоң суммага күйүп кеттим да менчи. Эми мындай жалпы жонунан айтканда ал ошол франшизаны көрүп атат. Адилет Ногойбаевдин видеосун көрүп атат. Ал жерде 900 000 киреше деп айтылып атат. Анан ал ошого ишенип келип акчасын берип атат. Распискада чоң суммаларды 90 000, 36 000 деп жүрөт. Ушундай берген бар экен. Апрелден октябрга чейин толугу. Ал мага сразу берген жок акчасын. Мен деле кандай берсе ошондой экиге бөлүп бердим да. 40 000 аз маз кеч калтырдым 3 ай, бирок мен төлөдүм да. То есть мен төлөп бердим. Андан кийин ошол 2025-жылы толук төлөгөндөн кийин телефон сүйлөшүүдө сиз айтып атасыз 40 000 долларды берем деп атат. Андан кийин бул УКМКга жазып атат. Күтпөй туруп ошондон кийин мен бербейм. Эгерде 1 жыл күтсөз, демек сиз бермексиз, Мен бермекмин, азыр 1 сом бербейм. Күтпөгөн үчүн УКМКга жазып салган үчүн мен 1 сом бербейм. Мен карыз эмесмин, бербейм эч кимге. Түшүндүм ал боюнча. Анда бул компаниялар жөнүндө дагы карайлы. Сиз мына мойкага тиешелүү суроолорун беребиз баарын. Сиз макул, анда Буреки Америка кыялы деп айткан турбайсызбы? Адилет Ногойбаев менен маекте 2022-жылы берген маекте Америкада ушундай унаажуучу жайды ачканга кыялданам депчи. 2022-жылдын жылы берип атасыз жазында. Андан кийин 2023-жылы сиз АКШда компания ачып атасыз, Pure North деген компанияны ачып атасыз. Pure Northbrook деп, Осман Абида. Northbrook деп ачып атасыз, LLC деп ачып атасыз. Ал базада бар экен. Анан Бозулан Жумалиев менен бирге ачып атасыз. Бозулан менен да байланышыңыз болот. Анан Осман Горгулудан ижарага ошол унаажуучу жайды алып атасыздар. Анан Осман жазып атат бул жерде катындачы 4 ай иштетти. 4 ай иштеткенден кийин келишим бир тараптуу бузулду. Мага 402 000 долларды бул адвокаты жазып атат да, могу Вугар Аскерли деген бул акшда арендасы 32 000 доллар болчу да. Бир айында. Ал мени алдап коюптур да, 10 000 доллар. Арендан өзү 10 000 доллар төлөйт экен да. Үстүнөн сверху канча 22 000 доллар көп болуп калды. Мен мындай выручка менен компанияны мен түтө албай калдым ал жерде. Себеби 32 000 расход, представьте, 32 000 доллар расход. Эме Байке өзү 10 000 төлөйт экен. Ал он на субаренду сдавал да. Он не тур, как он курт. Курттар болот го, ошол курт экен алчы. И ортодон 22 000 көрүп аткан. А мен кийин аренда төлөй албай калдым. Мен айттым, оборудованием полностью таштайын. Себеби Америкадан курганга эле көп акча кетти. Анан ошону бузуп, бир жерде бузганга да акча экен, бузуп бир жерде сактаганга да акча экен. Мен айттым, сен ошону кала берсин, сага бар жокту берем дедим. Мойкаң иштеп калды. Себеби иштебей турган нерсе болчу да. Полностью красивый кылып иштетип койдук анын баарынчы. Эмне бул жерге эмне тиешеси бар, мен түшүнгөн жокмун. Ошол Осман Горгулу айтып атпайбы? Ошо 402 000 доллар карыз болдум, аны бербесең, ошо жактоочусу жазып атат да, сотко беребиз деп. Азыркы тапта, эгер мен жаңылып атсам, мен сураган, калсаң сотко берсең бер деген. Мен мисалы Албайке сот процесси жүрүп аткан экен. Жок, ал мага айтты, Нурбек, сотко бербейм, оборудованияны калтырсаң, мен эч качан сотко бербейм деди. Мен макул дедим. Себеби мен 10 жыл отурушум керек эле да. 32 000 доллардан 10 жыл мен отура албайм. Себеби выручка ал жерде, выручка 10 000 эле доллар болду да. Выручкасы элечи. Сиз ошо мисалы мойка боюнча сурап калыңыз, мисалы Осман Абине мисалы сотко берет деп атпайсызбы мисалы да? Сотко бериптир да, бул жерде жазып атпайбы? Жок, сотко берем деп коркуткан алчы меничи. Чтобы мойку вот это оборудование все оставить себе. Жок, азыр бул жерде 2025-жылкы катында айтып атат. Ага чейин 24-жылы жактоочусу жазып атат, мынакей. 2024-жылы июлда жазып атат. А 2025-жылы ал уже сот процесси жүрүп атканын айтып атат. Бозулан Жумалиевден мен талап кылам, анткени ал Америкада калды. А Нурбек Айбашев не выходит на связь, поступил нечестно, кетип калды деп. Мен аз болсо мен чалып бере элеттим, аз мен чалайынчы азыр. Кимге? Осман? Осман азыр. Мага кече эле жаздым мынасы. Салам алейкум, Нурбек. Мени можешь мне позвонить деп. Бул макиналардын self car wash компания нумарасы
Сен оборудование Россиядан алып барганмын анычы. Ошону эме кыласыңбы дейт, сервистер бере аласыңбы, ондотон. То есть иштетип атат мойканычы. Если эме болсо мага жазбайт эле алчу. Мен деле чалбайт болчумун да буга. Мына өзү жазып атат мына өзү. Четверг. На четверг. Это не четверг бүгүн кайсы күн? Ал жерде түн болуп атат азыр, Ооба. таңкы 4. То есть мен мисалы ага эме болом, мен Сиз мисалы бул айтып- кишиден коркуп же эмне сонсом, мен азыр түркчөдө сүйлөшүп берем, азыр телефонду алса. Не знаю, Сиз мулардан. Америкадан кетип калганыңыздын себеби эмне болду эле? Себеби Качып кетти деген эме айтып атат да булчу. Алмаз бул акын жигит экен да өзүчү, акын. Мен эме кийин түшүнүп калдым. Акындар ар кандай интерпретация кылат да, мисалы. Бул эмне үчүн негедир башка жолду тандап алыптыр да Алмаз. Эми ар бир сөзүнө мен жооп бере албайм да. Мисалы дейм да, Жок, туура. негизи кеткениңиздин себеби эмне болуп атат? Бул катта деле айтып атат да, бул Нурбек мисалы- Айбашев кетип калган үчүн, байланышка чыкпай калган үчүн Жок, мен бул- Бозулан Жумалиевдин доо кылып атам, азыркы тапта 25 000 доллар берди деп атат, 6 айдын ичинде деп. Судебного, если решение вопроса может быть ускорено с вашей стороны, мы готовы рассмотреть возможность прекращения судебного процесса. Демек, сот процессы азыр жүрүп аткан экен да. Жок, бул сот процессин мага айтты. Нурбек, сен мусулмансың, мен мусулман, оборудование мага калтыр, эч кандай сот процесс. Мен түшүндүм башында эле, мен деле бизнесте көп жылдан бери жүрөм да. Бир эле сүйлөп атканда мен уже түшүнөм, чоң какой посыл имеет в виду да. Ошентип мага жиберди. Мен айттым, мен кетем Кыргызстанга. Мен айттым мага, мен машинам бердим, ал жерде Cadillac Escalade алган болчумун. Ошону бердим. 82 000 долларга бердим. Буну 32 000ге бөлсөк, 2,5 айда мен ошол машинам жок болуп кетти. Уже кийин аренда төлөй албай калдым. Мен ошондо кайтып келдим бuyакачы. Сиз айтып атпайсызбы, ал 10 000 доллардан алып, субарендага мага 32 000 доллардан берчү экен депчи. Сиз келишим түзүп аткан учурда бул туурасында билген эмессиз, Жок, субаренда 10 000ге алган билбейм. Ошо 10 000ге алган билген эмессиз. Билген эмесмин да. Мен деле төлөгөм келбей калды, себеби мен келип сразу эртеси күнү эле баштадым да ал жумуштучу. Бирок келишимге кол коюп атканда сиз ошол 32 000 долларга макул болуп, өзүңүздүн макулдугуңузду берип. Макулдугун берип, андан мен тайган жокмун да. Андан мен тайган жокмун. Бирок андан мен тайган жокмун. Демек, доге эме кылып атканы 402 000 доллар бул эгерде сотко берсем, андан да көбөйүп кетет, себеби мен жактоочуга төлөшүм керек деп бул айтып атат да. Бул, он знает, 700-800 000 долларга полностью ошону ремонт, устакыл, кафель коюп чыктык. 12 постовой бокс, эң чоң. 12 машина одновременно жуулат. Ошонун ремонт баардык акчасы менде калсын, чыгарып кетпесин деген ойдо, себеби ал он выигрышы остался. 700-800 000 доллар выигрышта калды. Себеби анын зданиясын мен ремонт, бирөөнүн үйүнө барып ремонт кылып бердим да, мындайча айткандачы. Бул жерде катында айтып атат эме деп, мен өзүмдүн акчама 375 000 долларга за мой счет строительные работы на арендованной территории проходили депчи. Бул айтып атат да, катындачы. Как на арендованной? Ошол жерден аренда ижарага алгандар, мынакей биз эч кандай АКШда байланышыбыз жок, каражатыбыз жок, колдообуз жок деп 375 000 сомду мен өзүмдүн чөнтөгүмөн чыгарып, ошол курулуш иштерин жасап бердим деп горгулоо айтып атат да бул жерде. Көрсөтсөңүзбү? Ал бир тыйын чыгара эмес, кайсы акчаны айтып атат? Айтып атат да, мынакей. Сизде бул кат жокпу? Сизде жокпу бул кат? Жок, мен биринчи жолу Сиз көрдүм. Бул кайсы жылы жибериптир бул? Бирок ушунун негизинде дагы сизди ОКМКга чакырып атышы мүмкүн да. Мен билбейм, мисалы менде эме болсо мен сиздин жаныңызда отурбайт болчумун да, эгерде мен чакырганда бул Осман Горбулунун маселеси вообще көтөрүлгөн жок, вообще көтөрүлгөн жок. Мисалы бул маселеси боюнча, мисалы бул да маселе болсо мага чалат эле да, Нурбек, карызды качан бересиң деп. То есть он бартер сделал, да. Ону пенова рекламный баягы эмелер бар го, капелялар. Мисалы бул жерде 12 000 долларга жасаса 10 000 долларга. Америкада бул 80-90 000 долларга жасалат да. Рекламный эле, түшүнөк баягы пластиковый нерселер. Он захотел все оставить, да, себе. Вот. Мен мисалы аркам таза эмес болсо, мен азыр чалбайт белем да бул кишигечи. Чалбайт болчумун. Мисалы дейм да. Сиз ошондо 700 000ге өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн чыгарып ошол унаа жуучу жайды оңдогонсуз. Оңдоп жүрүп бир мыгын чыгарып кеткен жокмун. Азыр мисалы кыргыз жарандар деле барып жууйм десе жууй берет. Азыр иштеп атат бул жерде. Бул иштетип атат. Бул иштетип атат өзүчү. Мен бирок сизден көрүп атам. Мен мага даже айткан эмес да мындай нерсе жөнүндөчү. Бул кат жөнүндө билбейт белемиз. Мен билбейм, бул алмаз, бул любой нерсеге бара турган бала экен да. Бул анткени мынтип атат да, Осман, биз дагы менен байланышканга Бул, короче, ошо Осман Горбулууга байланышканга аракет кылып көрдүк да. Ал айтып атат,
аракет Мен кылдыңызбы, бозу- байланыштыңызбы? Байланышканга аракет кылдык. Бирок сүйлөшө алган жоксуз, Сүйлөшө алган жокмун. Сиз мага номерин берсеңиз балким мен байланышып коем. Мен азыр эле жиберип коеюн сизге. Ушу номерин берсеңиз, анткени Бозулан менен бул сүйлөшүңүз. айтып атат, Бозулан АКШда болгон үчүн анан бул компанияны сиздердики Норсбруктуку экөөңөрдүкү чогуу болуп атпайбы? Мен Нурбек кетип калган үчүн мен Бозуландан талап кылам деп атат да. Ушул акчанын баарын. Бозуланга ал айткан, Бозулан Анан жактоочусун, мынакей жактоочусунку бар да сизде тоосу. эми бул Жактоочусунун коркуткан кагаздар, мындай кагаздар эми көп келет да, коркутупчу. Анан мисалы, эгерде бул байке менен проблема болсо, мен сизге номерин бербейт элем, жиберип койдум, көрсөңүз болот. Чалышып сүйлөшүңүз, Нурбек менен эмне проблема бар сага, ушундай деп сүйлөшүңүз, маселе жок, видеосвязь менен, ошонун баары Бозулан менен сүйлөшүңүз. Бозулан бул точкада да, офисте. Алмаз менен экөө жакын дос болчу мурда. Азыр экөө мамилеси жок экен азыр. Бирок Бозулан менен да бир байланышып, Нурбек кандай таза адамбы, силер акчаны кайтарып бердиби? Ушунун баарын сураңыз да. Бирок мен Алмазга вообще акча бербейм. Мен 1 сом бербейм. ошол УКМКга кайрылган үчүн. Кайрылган. Мен ага чейин сүйлөшкөм. Мен сен акчаны кайтарып бердим, прибылың алдың. Эми $4000 айына жаман прибыль мисалы дейм да. $4000 айына. Жок, бул жерде $4000 эмес. Жок, баарын кошуп чыксаңыздар, 3 миллион мен жана эсептеп бербедим сизге. Айына 4000. Эми керке 3000 чыкты. Бирок бул башында 3000дин тегерегинде, бирок азыр любой мойкага барып эле сурасаңыздар, канча чистой киреше аласыңар деп. Себеби перелимитке төлөйбүз. Азыр биз сууга 1 миллион сом төлөп атабыз. 1 жылга перелимит. Гор водоканалга. Бул ашып кеткен үчүн, ооба. Ошонун баарын налоговыйдан текшерсеңиздер болот. Мен билбейм. Бул ошол көзөмөл, могу чыгаша кирешелерди мен көзөмөлдөгөн жокмун, мага доступ бербей коюшту. Эми бул балагачы, мына отчетту дайыма эле отчет барып турат да, мен сизге азыр көрсөтөм, мына отчет. Отчетта жиберип коеюн сизге. На, маселе. Мына отчет. Ал бар менде. Сизде барбы? Мынакей мол да сизге. Азыр көрсөтөт аткан. Канча экен азыр мен көрөйүнчү. Азыр мынакей эмеден баштап, августтан баштап июлга чейин болуп атат да. Август, сентябрь, октябрь. 5, 6, 7, 8. Сиз биздин баардык точкаларыбызда карап чыксаңыз болот да. 12 Биринчи айда. ай канча берди, экинчи ай канча берди, үчүнчү ай канча берди, башка точка. Жаңы ачылат го. Биринчи айда эле сразу чоң акча бербейт да, любой точка. Мынакей биринчи айда 70.000 деп атат да. Экинчи Эми айда кайсы күн ачыл, 188.000 айдын деп. кайсы күн ачыл, башында ачылды, аягында ошондо караш керек да. 250.000 деп атат. Ноябрда 196.000 деп атат. 250. Мына башында 144. Мына карасаңыз 144, 376. Мына баарын кошуп чыксаңыз да болот да, эмнеденчи. 144 эмес, 72.000 деп атат башында. Жок, 2ге бөлүш керек да, жарым Бозуландыкы да. Мен общий айтып атам да, Алмаздыкын биз Алмаздыкын 2ге бөлүш керек да, муну 144, 105 2ге бөлсөң ошол сумма чыгат азырчы. 72, 53 деп атат. 144. 188, 135. Азыр санап чыгалы. 251. 784. 196, 153. 213, 565. 397, 601. 343, 371. Неге сиз башында эме кылдыңыз? Мен 40.000 берем деп айттыңыз анда. Толук акчасын алса. Эмне үчүн ал мага чалып, Нурбек байке, мен пешенеттер акчам, мен водитель болуп айдап пешенеттерим акчам менен. Мен анчалык акчага баягындай эмнеле кандай десем, жадный адам болуп акчагачы. Андай адам эмесмин, бирок кыйын ситуация, мен айттым азыр. Буюрса мен берейин, бирок азыр мен бере албайм действительно азыр. Менде действительно акчам жок болуп калды. Мен Америкадан келгенде $32.000 аренда төлөп, аябай кыйналып калдым ал жерде. Чоң акчага күйүп кеттим. А бул жерде да точкаларды элдерге мисалы көп точка ачылбады. Себестоимость аябай кымбаттап кеткен, металл кымбаттап кетет экен. Көп нерсе кымбаттап кетти. Билесиздерби, бир период резко кымбаттады, бар жокчу. Бул жерде 2 миллион 792 болуп атат да. Сиз жана 3 миллиондон ашып атпайсызбы? Канча ай санадыңыз сиз? Мен азыр баарын кошуп чыктым. Баарын кошкондо Канча ай чыкты? 12 айдыкы, 1 жылдыкы 2 миллион 700.000 деп атат. А сиз жана видеодо айтып атасыз, 1 айда эле миллион деп атасыз. Бул 2 айдын эле акчасы болот, 2,5-3 айдын акчасы болот да. Негизи мындай. Кайсы видео ошону айтып аласызбы? Адлет дегенде, мисалы, мен выручка деген бар, анан прибыль деген да бар да. Ошо прибыль дегенде сиз биринчисинде бир бокста мен Адлет Новой точно помню, да, не только Адлет Новой бар. Мен Чыңгыз Алкановтага да айткам, экөөнө тең айткам, экөөнө тең бир информация айткам, себеби ошол информация бизде жана бир бокс франшизаны сатканда
Бир сиз мен айтып айтып кетсем атасыз. болобу? Кечирим. Бир бокс $2000 алып берет башында. Биринчи ачылганда сразу 2000 алып келбейт да. Мисалы 600, 800 ушинтип кетип $2000 чейин чыкчу. Азыр бирок аябай көп болуп кетти ушундай мойкаларчы. Азыр мисалы сиз да ачсаңыз, сразу ошондой сумманы ала албайсыз да. Мисалы убакыт саат керек дагычы, раскрутка деген нерсе бар. Биринчи айда иштегенден кийин эле анан адилетти чакырып атпайсызбы сиз? Бир ай, экинчи айында эле чакырып атасыз да. Анан ошол айда айтып атасыз, я ошибся только в выручке депчи. Ушу бар 9 жыл мен муну изилдедим. Выручканы биз таза кириши 900 000 биринчи айда эле болду. Анан кийинки жылда айтып атасыз 1 миллион 700 000, 40% кемитпегенде 1 миллион 700 000 деп атасыз да. Сиз ошондой ачык видеодо ошол сумманы ачык сүйлөгөн үчүн анан бул келип акчасын салып атат да. Ошол видеого ишенип анан салып атат. Анан бирок мен бул балага айтып атам, Алмазгачы. Мен Алмазга айтып атам, мисалы. Алмаз, бизнес бул тобокелчилик да. Мисалы, сиз да андай бизнесмен болуп кетчиңиз, мисалы мен максат энем деле бизнесмен болуп кетти да. Бизнес кылыш оңой эмес. Канча кыйынчылык бар бунун аркасында. Анан эгерде ушунча мен интервьюда биз как она есть айтканбыз, ошол жерден да мисалы карасаңыздар, ошол учурда Лев Толстой көчөсүндө бир 7дей ар бир боксу 7ден машина очередте турчу да. Ал кезде. Ошол кезде кандай выручка болот атса, кардар көп болчу, азайды деп атасыз. Ошону мен мисалы мен зачем мага видеого берип, налоговый карап турат, бул жака финансовый полиция карап турат, мисалы эми азыр ГСБ болчу анда. Мисалы мен андай интервью бербейт элем да, эгерде мисалы ал келбесе. Мисалы Алмаздан 5 жылдан келип туруп магачы, да, 5 жылдан кийин келип туруп, анан ошол кезде айтса, время меняется. Конкуренция өсөт, жанында канча точкалар ачылып кетти мисалы дейм да. Эми бул бизнес. Алмаз мен каралоосу келип атат, бирок мага айырмасы жок. Мен айткам, эме Facebook'тан чыгам дейт, мен айттым, кайсы жактан чыксам мен деле чыгам дедим. Себеби мен эч нерседен коркпойм. Себеби Алмаз мен акчасын кайтарып бердим да. Эгер мен кайтарып бербей качып жүрсөм Алмаздан, анан мисалы Туркаби чок эле барып жүргөндө ошого барып, ошонун, наверное, я не знаю, я вот уточню, вот действительно обид жасадыбы бул нерсени, обид жасасам айтыш керек эле да. Ал мен, у нас доверительные же отношения были. А Алмаз меня что подозреваю, мен муну тактайм. Если я выявлю, что это он подделал этот документ, Алмаз мен еще башкача сүйлөшөм да мен. Кайсы Османдын катын бар? Османдын катынычы. Мен себеби Осман аби мага жибериш керек болчу да муну. Кайсы айда жазылыптыр бул? Былтыр? Бул деген 2025 жыл как раз ошо январда жазып атат да. 2025 январь, азыр 26. 1,5 жылдан бери сиздер сүйлөшкөндө, телефон менен сүйлөшкөндө, январдын 2025-тин январында сүйлөшүп атасыздар да. Ошол күндөрдүн тегереги болуп атат да. Бул жазып атат. Мен такташтырам муну. Мен бул кагазды такташтырам, убакыт керек магачы. Мен сүрөткө тартпасам болот. Мен сизге калтырып кетем, менде бар бул. 2025 жылдын январь болуп атат, да. 2025 жылдын январында болуп. Ал сизге телефон чалганда сиз айтып атасыз, мен сага $40,000 берем. Бирок азыркы тапта мен абалым аябай оор, чөнтөгүмдө 1 сом жок. Үй бүлөмө 1 тыйын которо алган жокмун, $1 да которгон жокмун. Ал сөздү айткам. Үй бүлөңүз акшда калып, сиз өзүңүз бул жакта келгенсиз, азыр үй бүлөңүз бияка келди. Туурабы? Биз ажырашып кеткенбиз да, жашабыз, келген, бала чыккан жакында. Анан эми ал өзүнүн жеке маселеңиз, бирок сиз ар жакка кирип атпайсызбы? Жекеге да, бул жакка да баарына жооп берип атам сизге. Жок, $100,000 салык төлөп аткан адамдын дагы бир жолу кайталап мен түшүндүм сиздин аузда. Ар бир точкада, мисалы, ар бир точканын хозяйыны мага азыр барып турсам, мен кармап акчасын берип койбойт да, мисалы да. Бул сен акчаң, мен ушул акча салдым, курдум, пешенеттен мен кылдым. Сен азыр кыйналып калыпсың, мына деп бербедим. Мен бирөөсүн да барып сураган жокмун. Анда сиз ал точкаларды эмес, өзүңүзгө тиешелүү боюнча. Менде бир эле точкам бар, АОЗда 50% доля бар. МСО АОЗда, АОЗ көчүндө калган бардык 1-2 точкаларын сатып, мен элдерге куруп бердим. Себеби бул куруп бергенде эмес стройматериалдар кымбаттап кетип, элге мен жаман көрүнбөш үчүн эң негизи мен үчүн репутация да бул жашоодочу. Моя фамилия, моя репутация. Поэтому сиздер алардын акчасын мен бир тыйын неге жок болуп, адамда акча жок. Сизде эле болгонбу бир күн акчаңыз жок болуп калган же болгон эмеспи сизде? Биз адамбыз да, мисалы дейм да, мен встречный вопрос. Сиз мен азыр айтып, неге сиз мен алдамчы болуп атасыз да? Адам баласында акча жок болуп калышы, логиканы да ойлонуп түзүш керек да себеби. Мен айтайын деген, эч нерсени ударить этпеңиз, пожалуйста. Логика менен ар бир адамда акчасы жок болуп калышы мүмкүн экен бул жашоодочу. Ошон үчүн
сіздан да айтып қалыңызшы сіздаңызшы эмне үчүн депчи сиз мени азыр башкача сиз журналист бирок журналисттердин этикасы болот да берген суроолордун дагы этикасы болуш керек мен да ошондой деп ойлойм логикалык эле суроо да. Логикалык суроо бериңиз баардык маектериңизди ошол чоң кирешелерди айтып келесиз. Мен бир нече маектериңизди көрүп чыктым. Чоң кирешелерди. Бирок ошол эле учурда чөнтөгүмдө бир сомдо жок деген бул эми бул этикага буну байланыштырганыңыз бир аз туура эмес болуп жок калат. туура эмес эмес мен сизге ачык айтып бердим Америкада 32.000 доллар биз сүйлөшпөй атпайбызбы биз цепочка менен кетип атабыз да азырчы анан мен айтып берип атам 32.000 доллар акчам жок болуп калгандан кайтып келдим деп атам анан айтып атам бул жерде действительно акчам жок болуп калды вообще акчам жок свидетельдер бар азыр сиз айтып атасыз эмне үчүн сенде жок болуп калды ошон үчүн айтам логика жөнүндөчү себеби мага бул катуураак тийип атат да башка жактарды беребиз то что эме бирок ар бир нерсенин чени болот да 2025 мына быйылкы жыл 2026 жылкы айталы жана глобал ты крафт вот это записываешь да Макс вот это записывай потому что азыр мен мына эмелерди чтобы для меня тоже было монтаж кылып койбосун да жок бул кеспейбиз кеспеңиздерчи пожалуйста кеспеңиздер кеспейбиз ошол боюнча беребиз себеби аудиторияда дагы мындай суроо жаралышы мүмкүн да мен эмне үчүн ал бир тыйын жок болгон деген бул логикалуу эле суроо анткени баардык маектерде сизде ийгиликтүү ишкер катары Project, Лимон басылмасы жана башка телевиденияга көп жолу чыккан экенсиз маектердин көбүн көрүп чыктым чындыгындачы анан кийин аудитория өзү деле ушундай суроо салышы мүмкүн да эми бул сиз айымсыз мен эч нерсе противоречить этпей эле коеюн сизге башка темага өтөлү башка темага макул башка темага өтөлү вот Project басылмасына берген маегиңизде сиз айтып атасыз Америкага жана ачам деп $1 миллион жоготуп алдым депчи ошол $1 миллион сиз айтып атасыз 700 000 бул курулуш иштерине кеткен каражат андан тышкары ижара басы жана башка ошону айтып атасыз да $1 миллион мисалы садикке эме нянька ал жерде кызым төрөлдү $50 000 бердим нянькага элечи ооба ошол жактан төрөлдү роддомго төлөдүм анан ошо үйгө төлөдүм мен мисалы сизге жалган жоксун мен баардык кафе мафеге тамактанам анын баарын айтып отурам то есть 200 000 Кыргызстанда мисалы аны көп жыл 10 жыл деле жесең болот да ал Америкада мындай 200 000ге эч нерсе деле кыла албайсың да бирок $1 миллион ошол жакка барып коротуп келгениңиз бул чындык 800 000 деп аз айттым Projectке эмес Лимонго $1 миллион деп айттым эми 200 000 ооба мен өзүм расходторумда бар да ар бир адам өзүнүн расходтору бар мен чиновник эмесмин мисалы бирөөнүн акчасын уурдап ал жака качып кетип анан бир жака сурак бергендейчи мисалы бирок сиз сурап атасыз мен сизге суракта эле жооп берип атам ооба бул эми бул биз коомчулуктун бүйүрүн кысканда сиз эми коомдун адамысыз көп жолу маекке чыккансыз таанымал адамсыз пенаны ар бир айдоочу билет мисалы үчүнчү анан ушундай суроолор болуп атса домотор келтирип атса жөө келтирип атса логикалык ушундай суроолор жаралат да мен туура эле жооп берип атам Алмаз Садыровго да тарткан жерим жок туура эле жооп берип атам азыр мен билбейм аны аудитория өзү эл өзү таразылайт да бул Осман Көргүлүнүн каты боюнча түшүнүктүү ал айтып атат ошо жактоочума бергенде чыгымдарды кошкондо $1 миллион ашып кетет деп атат да бул катка сиз күмөн санап атасыз бирок мага айткан жок да мисалы сиз билген жоксуз мага айткан жок Бозуландагы алга айткан жок бул туурасында Бозуланда айткан жок Бозулан менен да маектешип көрүңүздөр видео маек кылып Бозулан менен да байланышабыз сөзсүз түрдө анан бул жерде дагы мен Бозулан менен мамиле мая сонун смело чыга бериңиздер то есть эме да мен Бозуланды да Алмазды бирдей карап экөөнүн тең акчасын кутулуп койгонмун бул жана Бекболсун Төлөев ал ошол Алмаз Садыровдун иниси болот да ал чыгып кетти франшизадан акчасын кайтарып алды чыгып кетти бирок анын сүрөтү азыркыга чейин ошол пенанын бардык эмелеринде точкаларында түйүндөрүндө сүрөтү турат ал выгорел ал уже күнгө күйүп аларчы мен алмаштыргым деле жок ал балдар мисалы иштешпей калдым анан жок барып сүрөтүн өчүрүп коем деп туруп да айтпайм да мисалы турат баннер ал балдар менен иштешпей калдыңыз алардын арасында кимиси азыркы тапта сизде бизнес ошо бир эле ошол бала Бозулан калгандардын баары чыгып кетти Бозулан менен эме Бекболсун Алмаздын иниси чыгып кетип атат ал ооба Алмаздын иниси менен ошо экөө партнер эле да ошо астындачы жок алар акчасын кайтарып чыгып кетти чыгып кетти калгандары баары эле ошол иштеп атышат азыр баары эле точкада баары иштеп атат ооба мойкага барып эле көрсөтүп бере алам бул иштеп атат бул экөө эле иштеп атат деп көрсөтүп бере алабыз анда дагы бир суроо бул Бектур Чокморов боюнча сурайын деп атам эле Бектур Чокморовду сиз Адилет Ногойбаев менен берген интервьюңузда айтып атасыз да бул биринчи франчайзи теманы биринчи ушул сатып алган депчи
ал кезде ошол теманы сатып алган дегенге чейин пробный версия болгондо бизде пенада биздечи анан көп машиналар кирип анан кирип чип кетет. Айланма чип кетет. А тема бул токтойт да анан аркага чыгат да. Бектур аренда алды ал жерде 45 000 сомго аренда алып, Нурбек байке, я хочу закупить вот это все. И темаңызды биринчи патчен кылып мен ачып берейин деген да. Анан Бектур хорошо, бизде финансист болуп иштейт. Ладно, бул да акча тапсын, бул да акча, баары жакшы жашаса, мага да жакшы да. Анан ошентип баштаганбыз. Бирок теманы кийин башка эч кимге эме кылган жокпуз, саткан жокпуз. Теманы мен өзүм Америкага көчүп кетип калдым. Ошол жактан кийин вообще мойка сферасына, мен вообще башка сферага өтүп кеттим. Мойка сфераны улантпай атам да азыр. То есть 10 точкабыз бар, ошону биз оңдоп берип, тазалыгын карап, ушинтип эме кылып беребиз, бирок калган точкаларды биз азыр ачпай атабыз. Ошто мисалы 4 заказ чыкты, мен ачпай атам. Себеби ал жерге баарын айлык төлөгөндө, анан ушул стройка баары курулуп кеткенде, анан Кыргызстанда эмне баардыгы бекер калат экен да. Все хотят бесплатно. Никто не хочет за чей-то труд оплачивать да. Эч ким төлөгөсү келбейт экен анчы. Бул тема боюнча да сөзүм бүтпөй калды да. Бектур Чокморов, ал сиз айтып бул Адилет айтып атпайбы, бул кто поверил в эту тему, первый франчайзи деп таанышып атпайсызбы? Бирок ага чейинки жылдары ал сиздин Клинвотерде кызматкериңиз болгон да. Менде финансист болуп иштеген ал. Финансист болуп. Анан Алмаз Садыров акча берип аткан учурда ал тема бизнес өнөктөш эле эмес, ал финансылык директор болуп атат. Ошол ишканадачы. То есть 2023 жылы алып берип атканда финансылык директор болуп кол коюп атат мөөрү. 2022 жылы апрелде ал бизнес өнөктөш катары тааныштырылып атат да. Бул мындай аудиторияны это не введение в заблуждение аудитории, то что он так ваш право. Сотрудник. Да. Да, он имеет право, Да. но вы его представляете как франчайзи, да, первый, который в вас поверил. Если он не франчайзи, я как могу соврать людям, если он реально франчайзи? Мисал дейм, да? То есть я же не могу соврать людям. То есть хоть он у меня работает, но аффилированность, вы имеете в виду аффилированность? Жок, ошол менин кызматкерим көп жылдан бери иштеген тууралуу факт айтылбай жатпайбы аудиториягачы? Ал жөн эле сырттан келип сизге ал айтылган балким. Монтажда мисалы сиз бир кинону тартсаңыз, айтылышы 2 саат болсо монтаж кыл. Сен деле монтаж кыласың, мисалы бул кыздар деле бул видеону деле эртең монтаж кылат. Анан кесет да мисалы. Анан сен антип айта албай калган 5 жыл мурунку нерседи мен именно Бектур менен чогуу иштейт деп айтам, мен ага күнөөкөр эмесмин да. Ал мага анан инициатива чыгып атат. Нурбек байке, мен Айшатам жерин Алматинкадан чуть выше, аз гидро болуп калган, мурда тема болчу. Айшатам жерин мен анан инициатива чыгып атат да. Мен заставлять этип, сен давай куурушун деп туруп айткан жокмун. Алмаз өзү чыккан мага. Мен деле Алмазга чыккан жокмун. То есть Бектур Чокморов азыр иштейби сиз менен тема? иштебейт, жок, Эмнеге иштебейт. иштебей калган? Жок, тема мен вообще Бектур өзү бизден кетти. Эмнеге кетти эле? Ошонун эмеси Ал себебин эме- билсек болобу? Эмнеге ал нааразы болуп калдыбы же эмне үчүн кетип калды? Мен жумуштан айдадым. Мен Америка учуп барып, эртеси күнү айдадым. Никакой бизнесмен өзүнүн учуп барганда далеки от дома еще будет год жить, жөндөн жөн жумушчусуна эме кылбайт да, айдабайт. Мен просто я так решил, подробности я не хочу рассказывать да. Ал финансылык директор Ооба, болуп мен ал жака кезде- барганда Бектурдун колунда мисалы Нурислам деген бала иштеген да. Нурислам калды, бухгалтерияны Бектур алып келген мисалы, биздин бухгалтер Нурилежен. Мен мисалы айдабайт болчумун. Самый акчаны кармап, бар жок ответственный. Ал жака барганда мен просто анын баарын айткым келбей атат да сиздергечи. Түшүнбөйм. А так мен айдабайт болчумун да. Америкага кетип калып, эртеси күнү айдадым мен. Эртеси күнү бир жумага жетпей эле айдадым жумуштанчы. Себеби менде мындай бир принцип бар да, уже эме болсо мен Ишенбей калдыңыз да, дальше кете албайм адам менчи. Бирок көп жыл иштеген экенсиз, анан Жок, биз ал менен бир жарым жыл иштедик окшойт по-моему. жок, Клинвотерде иштеп жүрдү да. Ооба, бир жарым жыл көп жыл иштеген жок, ал бир жарым эле жыл иштедим мен. Сурап көрсөңүз болот Бектур бача. Ал Facebook баракчасында Клинвотерге иштеп жүргөнүн, андан кийин ошол сиз менен иштешкенин, анан бирок биз ал менен байланышкандан кийин ал Facebook баракчасынан өчүрүп койду да, ошол Клинвотер. Мен чалган жокмун мисалы дейм да. Эмеси өзүм мен Бектур менен сүйлөшпөгөнүм, ошондон бери сүйлөшө элекмин мисалы. Эмне үчүн өчүрүп койду? Ага мен жооп бере албайм да. Түшүнүктүү. Ал комментарий берүүдөн баш тартты бул туурасында. Мен сизге баардык сурооңузга жооп берген аракет кылып Ооба, атам. түшүндүм. Азыр мындай сизге эки суроо да, биринчиси ошол список компаний сизге караган
компаниялардын списогу. Сиз жана 100 миңди айтып атканда бизнес өнөктөштөр жана сатып алып өзүнчө бөлүнүп кеткендер да кошуп атасыз да салыккачы. Эми идея-то моя была. То есть я 9 лет рисковал. Автор, да. Мен мысалы Германия, Польшада уктабай изучать етіп жүрдім, мысалы қаншалық жүрдік та ол жерде. Анан елдерге біз құрып бердік. Эми мындайча айтканда в любом случае салық келип атат дегеним да мен. Мысалы сиздер байкаган белесиз, мурда мойка мысалы патент алабы, кейбирлер патент албай эле 2,5 миң сом төлөп мисалы дейм да. Ошо бир бар бокс демек болсоңуз, патент менен иштесең мисалы биз канча алат элек, ушунун баарын я в белую превратил да. То есть адам терминалга келгенде сенсорный экрандан сразу чыгат, салыкка кетти уже. Мен ошонун аркасынан программное обеспечение канча акча көрдүм да. Себеби мен андай оюм жок болсо, мен жөнөкөй кнопочный эле пьезда кнопка менен эле коюп туруп эле салыкты отдельно эле өзүм рисовать эте бермекмин да. Эгерде мен ушунчалык таза эмес адам болсом, мисалы кино тармагында да көп жыл иштеп калдым, алар киношниктерден да сурасаңыз болот. Нурбек бирөөгө да айлыгын төлөбөй, бирөөнүн кандай өз репутациясы жакшы болобу депчи. Мисалы, то есть киношниктер мен баары тааныйт да. Алардын элеси ушунча кино тарттым. Бир адам наразы болгон адам болсун, мага эме кылсаңыздар болот да, смело айтсаңыздар болот. Азыр Руслан Аккун менен мамилеңиз кандай? Мамилем жок ал жигит. Неге? Ал жигит менен акыретте эсептешип алам өзүмчү. Акыретте эсептешип алам да. Демек баягы сиз маектерде Руслан досум намаз оку деди, мен намаз окуй баштадым. Мен айта турган сөзүм ал досум менен өзүм эсептешип. 2022-2023 жылдардагы берген маектериңиздин дээрлик ар биринде ошо Руслан Аккундун аты аталып атат. Биз аябай доспуз, Америкадан бери достошконбуз, ушул кинолорду мен каржылап бергем, продюсер болуп бергем депчи. Кийинки маектерде Руслан Аккундун аты аталган жок да ошол. Эмне болгонун мен айтпай эле коеюн, бирок Ал сиздердин жеке ишиңиздер, ал деле айтасыз. Бирок негизи эле мындай аудитория үчүн дагы биз тактап коюшубуз керек, анткени соңку жылдары ошол тасмалар тартылган жок да ошол боюнча. Ал досум менен мен акыретте эсептешип алам өзүм. Highland Capital'дан алып кайсыздарбы? Алмаз Садыровдун айтымында жана франшиза келишимин түзбөгөн эмесин себебин айтып атат да, франшиза келишими ошо Highland Capital'дан $1 миллион инвестиция тартыш үчүн ошол менин салынып аткан жанагындай салынып аткан унаа жуучу жайларды көрөөгө коюп, ошонун эсебинен алган үчүн франшиза келишим түзүлгөн эмес деп. Көрөө деген эме да бул, кыргыз тилинде залог катары. Залогко, мисалы, это ни в коем случае не может быть, ал баланын суроосун жооп берсе, бул офис мага караштуу эмес. Бул здание примерно өзү $3 миллион. Мен аренда төлөйм бул жерге. Вот. Мен бул и так залог да, ал байке кредит алган. Мен анын байкени алып туруп залог кое албайм да. Просто абсурдные вещи он несет. И мен Алмазга мен бүгүн эртең мен жазайын деп аттым эле, бирок мен ушул нерселерни блоктоп салды деп айтты ал. Мен бул жигитти жакында он, знаете что, прикрывается чиновниками. Вот Камчыбек Кыдыршаевичтин эмесине жабынып, атын жабынып туруп, баарын окуп чыксаңыз, кантип коркуткандарын менчи. Вымогатель он да, он культурный рэкет и вымогатель. Культурный рэкет и вымогатель да. Пускай элдер көрсүн, ушунун баарында мен жазгандарды опубликовать этиңиздер ушунун баарын. Себеби мен жакшы сактап койгон, мен с утра издеп жүрдүм, бирок эртең мен барып Алмаздын үстүнө заявление жаздым. Мен тажадым бул баладанчы. Мен барып, кой, күчүгүм десем, эркелеп атат да бул балачы. Мен эртең жазам, вымогательство и, получается, прикрывается людьми, да, коркутуп мени, Ташиевдин сүрөтүн коюп, ГКМга заявление жазышып. Ташиевдин сүрөтүн ушул жерден тактап кетсек, ошо Ташиевдин сүрөтүн Алмаз Садыров эмес, жана Бердибек Жамгырчиев койду деп атасыз. Чалып туруп, мен кутулган десем, кутулуп кой деп мени да коркутуп жазып атат да ал балачы. Ошол Бердибек Жамгырчиев менен сүйлөшкөнүңүз барбы, жокпу? Мен WhatsApp телефон алмашына өчүп кетти. Мен буну кийин таптым, эмеденчи, хард дисктен, эски телефонундагы болчу экен да. Ал бул жок экен. Буну мен ГКМга даярдап, мен компьютерге сохранить этип коюптум, муну переписканычы. Ескинен ГКМга алып баргам да, ушуну окуп көрүштү алар. Он меня это вымогательство. Бирок сиз макул болуп атпайсызбы, берем деп макул болуп атпайсызбы? Жок, берем до Ташиева, да? То есть до ГКМБ. Пока он не стал меня пугать Камчыбеком Кыдыршаевичем и этот
мына ушинтип жазып коркутуп атат да мени ошого чейин. Анан кийин ал мага заявление жазатпайбы ГКМ-гачы, Нурбек Баке, проверьте. Они мне полностью допросили. Все, как вы методы и меня отпустили, да, я бы так с вами не сидел бы сейчас. Алар ишкерлерди жана УКМК кызматкерлери кысты деп кийин чыкпады ошол УКМК төрагасы кеткенден кийинчи ошол сиз андайга туш болгон жоксузбу УКМК тарабынан? Мен ушундай бизнесмендер оор басырыктуу болот да көп нерселергечи. Анан биз бир нерсе болуп калса эле барып арыздана коюп, мисалы дейм да, канча соседдер менен мойка болуш, азыр мойка курганда канча соседдер менен проблема, анын баарын мен коомчулукка айтып, жазып, андай ниетим жок. Просто Алмаз напрямую хочет вот поговорить. И вот переговоры только начинаются. Жок, сиз УКМК боюнча мен суроомо жооп алган жокмун. Сизге суроо берип атпайбы? Жок, Бизге мени канча ондогон ишкер, мисалы УКМК төрагасы кеткенден кийин бизге ушундай кысым болгон, мага кысым болгон жок. акчабызды алган деген жөө менен кийин ачыкталып ошолор кайрылып атпадыбы бийликкечи ушулар териштеп эле. Ошол сизге карата УКМК кызматкерлери тарабынан ушундай кысым болгонбу? Жок, болгон Бир жок. да жок болгон. Жок, мени келдим, мен допрос кылдым 6 этажга. 4-5 этажды көтөрдүм. Ошол эле суроолорду берип атты. Берип анан аягында 6 сааттан кийин мен кете бер деп койду да. Алмаз заявление жазып, если мен кара жаман бир адам болсом, в том плане кылган жумуштарым, анда мен уже сиздин жаныңызда отурбайт болчумун да. Сиз бул жерге жазып атасыз, Камчык Кыдыршаевдин сүрөтүн коюп алып, коркуткан байкең жоопко тартылат деп атасыз. Бул туурасында биз ошол Жамгырчиевдин өзүнө байланышканга аракет кылып көрөлүбү? Ошентип чалып, коркутуп ушул киши экөө. Азыр мисалы сүрөтүн алып коюптурбу, дайыма турганда. Азыр бул байке сүрөтүн да алып коюптур, чогуу түшкөн сүрөтүн. Кызматтан кеткенден кийин алып койгон болсо керек. Ал менин түшкөн сүрөтүн өзүнүн аватарына коюп алса, сиз аны коркутуу деп интерпретация кыласыз. Сиз мисалы дейм да, сизде мисалы башка бирөөнүн анан Гитлердин сүрөтүн коюп туруп анын коркутуп жазып атса, сизде сразу ошондой ой кетет да, любой адамда кетет да, коркутуу деп. Менде защита бар да, любой адамда защитасы болот да. Ошондой кабыл аласыз. Любой адам ушинтип кабыл алат да, мен нормальный реакция думаю. Нурбек Айбашев айтып өткөн Бердибек Жамгырчиевдин эмесин жөнөтүп атат, бизге номерин жана аватарында ошо Бердибек Жамгырчиевди көрө алабыз. Ал кыргыз акыны, жазуучусу жана коомдук ишмер. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү деп да жүрөт. Ачык булактарда ошондой эле Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын жана Алыккул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты деп атат. Ушул адам Камчык Ташиевдин сүрөтүн коюп алып, ал бийликте кезде анан мага жазды. Мен муну коркутуу, үркүтүү катары кабыл алдым деп айтып атат. Коркуткан деп ошентип айтып коебу, Ал бети жок неме болот акыры. Ал мындай деп атат да, бул Камчык Ташиев кызматта кезде ошону өкө түшкөн сүрөттү аватарга коюп, анан мага жазып акчаны. Жок, постоянно эле ошол эмеде турчу да, аватарда турчу да. Ошол үчүн коюп турмун мен. Просто тиги Алмаз байке жана Акбардын эмеси экен. Өкө кино тартып жүрөбү, ошондой бир эме да, Акбар Балычбек деген акын бар го. Өкө чогуу кино тартып ошентип жүрөт го дейм мен. Ал көрө делектим да, ал байкенин жанынан деле көргөн эмесмин вообще. Анан бир күн эле жазып калыптыр, ошо бир жардам бере аласың, тияк бияк депчи. Ал мени тиги прямой сүйлөшөт, эң жакындарынан да ойлогон окшойт да. Кимди, Нурбек Айбашев мененби? Жок, тиги Ташиев мененчи. Анан жакындарынан мындай прямой эме кылат окшойт, ойлогон окшойт. Анан мен ал киши менен бир-эки эле жолу жолуккам да, Камчык байке мен делечи. Анан хорошо, мен неме болуп калса, байланышып калсам айтып көрөйүн, мындай алданып атыптыр, акчасын албай атыптыр деп. Эгер байланыш мүмкүнчүлүк болуп калса айтып көрөм дегем да. Бирок андай эме такыр болгон жок, кийин такыр байланыша алган жокмун да. Сиз негизи ошо Нурбек Айбашев менен сүйлөшкөнсүз да, сүйлөшүп анан ушундай акчасын бербейсиңби деп. Жок, негизи сүйлөшкөнбү, бирок бербейсиңби деп коркутуп арктуу. Мен андай жок да, мен чыгарбаштаган болгондо антип ошентип айтмак. Ушундай эме ортомордо бирдеме бар беле, тиги акчасын албай аткан турбайбы деп айткам. Акчасын албай аткан турбайбы, эмне бар десем, жок байке, баары бүткөн биздики, эмне кутулушканбыз. Просто үстүнө эле эмне бирдеме сурап атат, дагы доля сурап атат, бирдеме сурап атат деп айткан да. Хорошо деп мен эме кылып калгам, өзүңөр маселе турбай калганда депчи. Ал киши айтат, тиги мен акчасын берсем деле кайра үстүнө акча сурап атат деп, тигини күнөөлөп атат да, ал чына баратчы. Ооба, ошентип атат. Былтыр беле, былтыр бурда аз болуш керек, бул даже, по-моему.
2025 жылдын январына чейин толук кутулгам ошо деп былтыр айтып болуш керек. атат. Ошо анан Ал бирок айтып атат тиги. Мен кутулгам деп атат. Анан мен ойлоп калдым да, кимиси бул жерден бирөө алдап атат да, значит депчи. Же тигил Америкадагы ошол киши алдап атат, же тигинси алдап атат. жок, Америкадагы ишкер ал кутулганын танган жок да. Ал толугу менен акчаны алдым деп айтып атат. Болгону бул жерде акчаны франшиза сатып алганда, бул жана Адилет Ногойбаевдин видеосунда франшиза сатып алганда бул ай сайын жанагындай 900 000 сомго чейин киреше деп айтып атат да. Анан Алмаз Садыровдун эң башкы жүйөсү мындай болуп атат: мен ошол киреше, булар айткан кирешени ала алган жокмун, ошо мен 2,5 жылда булар менин акчамды иштетип эле анан кайра берип койду. Ордун берип койду деп Ушундай деп атат да. Анткени тиги Адилет Ногойбаевдин видеосунда булар тез эле 24 айда кирешеге өзүн актайт, кирешеге чыгат, ай сайын мондай 900 000 деп бир видеосунда айтып атат, экинчисинде миллиондон ашык акчаны айтып атат. Анан ошого нааразы болуп эле Алмаз Садыров ошого байланыштуу бизге кайрылып атат да. Мен башында неме кылгам да, тиги толук эле акчасын алып толук эле бербейт канго деп ойлогом да. Анан кийин кайра толук акчасы алган акча, карыз акча кайра толук берилгенден кийин эми акча толук берилген экен да деп мен эметип калгам да. Анын үстүнө кайра өндүрүп суроо деле туура эмес го деген сыяктуучу. Мынакей Нурбек Айбашев бизге кенен маек берди. Биздин баардык суроолорубузга жооп ала алдык. Анан ушул маекте айтылган эки билдирүүгө токтолгум келип атат. Бирөөсү дал келип атат, ал эми бирөөсү дал келбей атат. Биринчи дал келбеген билдирүү туурасында айта кетсем, Нурбек Айбашев айтып атат, 9 айда Алмаз Садыровго 3 миллион киреше катары чыгарып бергем депчи. Ал эми жана таблица боюнча эсептегенде, анын таблицасында деле, Алмаз Садыровдун таблицасына эсептегенде деле 9 айда 3 миллион эмес, 12 айда 2 миллион 800 000 чыгып атат. Анын көзүнчө эсептегенде деле ушул сумма чыккан. Ал эми буну бир айга бөлгөндө бир айда 230 000 тегерегинде болуп атат да. Чындыгында бул жана видеого ишенсек, эгерде Адилет Ногойбаевдин видеосуна ишенсек, бул 2 миллион 800 000 бир жылда эмес, 3 айда эле чыгарып кете турган киреше, таза киреше катары алып кете турган жагдай болгон болчу да. Бул ошо дал келбестик ушул болуп атат. Ал эми дал келгендик, ал айтып кетти, мынакей менин компанияларым жана франшиза катары бизнес өнөктөштөргө өткөрүп берген компаниялардын салыктарын эсептесең, ошондо салыктар $100 000 чыгат депчи. Чындап эле ошол мисалы үчүн 2025 биз негизи эле анын жанагындай өнөктөштөрүн эле эмес, баардык ошол Пена аттуу ага чейинки жана Пена Индастри, Пена Юг, Осо Пена баардыгын кошуп туруп эсептедик. Ошондо эсептегенде былтыр мисалы үчүн 9 миллион 400 000 сом таза салык мамлекеттик бюджетке түшкөн экен. Бул жана өзү жогоруда айтып өткөн $100 000 дал келип атат. Андан кичине көбүрөөк болуп атат. Андан мурунку жылдары андан да жакшы болгон экен салыктар. Мисалы үчүн 2023-2024 жылдары 18 миллион деп жүрөт, 16 миллион деп жүрөт. Анан мынакей быйылкы жылдын 6 айында 4 миллион сомдун тегерегинде салык ошол бардык 10дон ашык компаниянын салыктары ошол Нурбек Айбашев айтып өткөн суммага дал келип атат. Андан керек болсо көбүрөөк болуп атат. Бул ошол 10 чакты компаниялардын бардыгы тең. Азыркы тапта Нурбек Айбашевдин өзүнө таандык эмес экен. Анын бизге берген маегиндеги айтуусу боюнча ал бизге ошол МСО Ауизова деген гана мага таандык, ага 50% отурам, калгандардын бардыгы бизнес өнөктөштөргө өтүп кеткен деп билдирди. Ал эми Алмаз Садыров менен болгон ымаласында ал жерде эң эле чоң мүчүлүштүк бул ошол эки ишкердин ортосундагы франшиза келишиминин түзүлбөй калганында болуп атат да. Эгерде ошол франшиза келишимини убагында түзүлгөндө, анда мындай маселелер жаралбайт болчу. Бул окуянын чоо жайын биз толугу менен сиздерге айтып бердик. Жанагы Америкадагы ишке ашпай калган кыял боюнча дагы толук айтып бердик. Ал эми Осман Горгулуга байланышсак, чалсак дагы, жазсак дагы ал жооп бербей койду бизге. Мындан тышкары Бозулан Жумалиевке байланышсак, ал комментарий берүүдөн баш тартты. Бул дагы болсо анын укугу. Мен ушул акчамды толук алдым, бирок деген ортодон жанагындай батирлер кымбаттап кетти, батирлердин сатпасам ал уже 2 эсе баа болмок. Анан булар убадаларын аткарбай койду. Ошол $8 000 $9 000 ордуна $230 000 сом эле берип атышты, $2-3 000 тегерегинде деген
Алмаз Садыровдыкы туурабы ошол 40 000 долларды булар мага бериши керек деген, же болбосо мен бул акчаны толугу менен кутулдум, бир тыйын бербейм, мурда берим келип аткан, бирок ошол УКМКга жазгандан кийин мен эми принципке туруп бербейм, менден мындай доолоп атат, жөндөн жөн эле деген ошол Нурбек Айбашевдики туурабы сиз кандай ойлойсуз? Бул окуя боюнча комментарий калтырыңыз. Сиз Чекит медианы көрдүңүз. Сиздер менен мен Айсел Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.